Телегей тегиз, кудурети чексиз. Кыямат кайында лиманул мүлки леум, чыныгы падышачылык кимдики дегенде, эч ким үн катып жооп бере албай калганда, лиллахил вахидил каххар. Каары күч, жаалы күчтүү жалгыз Алланыкы. Телефонго тартпаңыз, таксыр мындай эле көрүңүз. Жаалы күч жалгыз каардуу Алланыкы деген жоопту Аллах өзүнө суроо берип, кайра эле өзү жооп берет. Чыныгы мүлктүн, чыныгы бардығының жаратуучусу болгон Алла Таалага жалбарып суранабыз. Алдыдагы талкууга коюлган чечим иншалла жакшы жагына чечилет деп. Анткени бул нерсенин биз жамандыгын көргөн жокпуз. Бардыгы жакшы болот, Кудайым буйрса. Албетте, кой аксагы менен 100 болот, арасында кемчиликтер болот, болбой койбойт, бирок ошону аалымдар менен кеңешип, аалымдар анткени ошол ишти билет. Ал пайгамбарлык мурас экенин дагы билет. Анан баягы daarатты билбеген, өзү дин эмне экенин билбеген, өмүрүндө чекесин сажда коюп көрбөгөн адамдар эксперт болуп, ал нерседе бүтүм чыгарганы бул Кудайга дагы, бул элдин астында дагы жакпай турган маселе болот. Иншалла биздин эл башчы журтубуз кечеги мен Марал ФМде да баса белгилегем, Садыр Жапаров ажо президентибиз, андан кийинки мен эгерде туура жолдо улана турган болсо, Кыргыздын баатыры деп намыска кыла турган ошол Ташиев агабыздын бул маселелерде жакшы бир чечим кабыл аларында менин күдүгүм жок. Иншалла динибиздин, элибиздин келечеги үчүн жакшы нерсе кабыл кылынат деген тилектебиз. Мусулман бир туугандар эч качан тополоңго, эч качан бузукчулукка, башкага жол бербестен жакшы таризди үмүт кылып дуа кылып туралы, Кудай Таалам өзү жакшы жагына чечип берсин. Бул сыноо туугандар. Балким биздин ошол кемчилигибизден ушул сыноо келип атат. Биз бартабай калдык туугандар. Атаандашы пайда болду. Бул кылсын, дей кылсын, мен буга чейин эмгек кылып койгом деп дүйнөгө манчылкап калышты адамдар. Аалымдар менен жакшы, мен жакшы жагын, позитив сонун. Бирок балким бул биздин өзүбүздөн келип аткан сыноо дегенди гана баса белгилеп атам. Ошон үчүн илимге шай жүрүшүбүз керек, адеп маселесине көңүл бурушубуз керек. Иншалла, ошол эл башчы, журт башчыларыбыз тараптан дагы мен ойлойм жакшы жагына чечилет деп. Кудайым буйрса, анткени иншалла биз Кудайым буйрса имандын көлөкөсүндө туура илим, билим, туура маданият менен биздин калкыбыз, мамлекетибиз, элибиз Кудайым буйрса балким ошол арабтардын өзүнө үлгү боло тургандай чоң бир даражага жетишебиз. Анткени канча деген адамдар ичкен арагын коюшту, канча деген үй бүлө ыркы келишпей жүргөндө түнөк таап бири-бирине кошо соккон жүрөк болду. Кичүү муун улуу муунду сыйлай билди. Не деген трайбализм жоюлду. Туурабы туугандар? Азыр мисалы эки тарап ушундай бир кудалашып, ушундай бир диндин, имандын алкагында эмне деген буга чейинки мындай бир жоюлбай келген жоон топ маселелерге чекит коюлуп, кандай бир жакшылыктарга жеттик. Иншалла биз Кудайдан жакшылыкты гана суранабыз туугандар. Ушул убакта ынтымактуу болуп, ушул убакта бөлүнүп жарылбай, ушул убакытта буга чейинки кетирген кемчилик күнөөлөрүңүздү токтотуп, Кудайдын астында дуабыз кабыл болуусу үчүн Кудайдан жакшылыкты сураналы туугандар. Азыр 2 рекет түндө тахажжуд намазын окуп, көз жашты төгө турган учур. Азыр 1-4 күн эле эмес, колдон келсе ар күн орозо тута турган учур туугандар. Кур'анды хатымды окуп, о Кудай, бул бизден. Анткени ишенимди акыйда маселесинде ошол жалбыракта турган жалбырак деле жерге үзүлүп түшүү үчүн Алланын өкүмүнө муктаж туугандар. Алланын өкүмүсү бир чаң көтөрүлбөйт. Бардыгы Алланын каалоосуна ылайык гана өмүр сүрүлөт. Андай болсо максат муратына ылайык. Биз бул нерседе тыянак чыгарып, сабак чыгарып, өтө этият бололу, сак бололу, ынтымактуу бололу, көп кемчилик күнөөлөрүбүздү токтотуп, Кудай Таалага жапатырмак тобо кылалы туугандар. Ушундай бир жакшы мүмкүнчүлүк биздин колубуздан алынып калбасын туугандар. Эми суроо жоопко кезек бермекчибиз. 417-суроого келгенбиз. Ассаламу алейкум устаз дейт. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Менин бир досум бар. Намаз окуйт. Бир эле уу менен тууганым. Окуйт эмес. Катасыз, туура так жазганды дагы үйрөнүшүбүз керек туугандар. Сүйлөсөк тоонун башын сүйлөйбүз. Бирок эмне үчүн ушул маселеге биз көңүл бурбайбыз? Эркектердики одон экен мейли, бирок менин жүрөгүм тилинип кеткен учур аял заты ката жазган учур болот. Жазуу түрүндө, телефондон мейли башка кыргыз клавиатурасы жок болуп калабы кандай, бирок жазуу түрүндө жана эл аралап барып сабак өткөндө аял заты ката жазып калган учурда ушундай бир жүрөгүм канталап тилинип кетет, бөлүнүп. Анткени ал келечек эне. Ошон үчүн ушул мечитте отурган келечек аталар деп сүйлөйүн. Келечекте сиз бойдок ата болосуз, Кудайым буйрса.
Келинчегиңиздин илим билимине, сапатына, адеп ахлагына, кулк мүнөзүнө көңүл буруңуз. Анан кыздарыңызды жакшы окутуңуз. Азыр кыздардын, балдардын келечегин ойлой турган заман. Азыр кыздардын өзгөчө келечегин ойлоп, бүгүнкү күндөн тарта алардын акыретине жана бул дүйнөсүндө камылга көрүп даярдык катары эң биринчи иманына, илим билим деңгээлине мына ушул нерселерге чекит койбосок болбойт тууган. Бүгүнкү күндөгү эрдик балдарга жасалган ошол эрдик менен багланат. Таксырым телефонго тартпаңыз, суранычы. Телефонго тартпаңыз туугандар. Биринчи жана акыркы ирет мен сабактын адептерин эскертип коеюн, кийин бул маселелерге кайтып отурбайлы. Сиздин ниетиңиз жакшы билем мен, бирок адеби бар ар бир нерсенин. Сабактын адеби биринчи. Кечигип келген адам сабакты жыра тартып бөлүп, могул суроолжорду бул жерге алып келинбейт. Анткени бул жерде сабактын ирети тартыгы менен кетип атат. Бул бир. Экинчиси, могу той топурда же ушундай жоон топто отурганда 70, 80, 90го чыккан аксакалдардын баардыгын тургузуп отуруп, бир колу менен келип саламдашпаш керек. Колун сүннөт аткарып жууп келиш керек. Хадистер бар, мына китептерде келет. Тамактан алдын же жоон топ жыйындан алдын колун жууп, ошол жыйындан кийин тамактан соң колун жуу, янфил факр ва фи руа янфил ламам. Жиндилик оорусунан сактайт. Азыр сыйкыр окутуп жинди кылыш тез эле болуп атат. Экинчиси кедейчиликтен сактайт. Сырткы кедейчилик көзгө көрүнгөн, анан көзгө көрүнбөгөн абстрактуу кедейчилик имандын жардыгынан сактайт. Эгер жоон топ отуруп орун алып калса, баардыгын тургузуп, түйшөлтүп отурбастан келиш керек да. Ассаламу алейкум, колду көкүрөккө боорго коюш керек, отуруш керек ошол жерде. Орун бар жерден. Бул экинчи адеп. Үчүнчү адеп, Кудай Таалам бул ниетке байланыштуу суроо берилгенде, суроо үчкө бөлүнөт. Чын сурак, кайдыгер сурак, сын сурак. Сын сурактын кереги жок тууган. Бул молдодон барып угуп, баланча молдодон угуп, бул эмне дейт экен деп сынасаңыз, ниетиңизге жараша сиз иннамал амалу бинният, ар бир амалдар ниетке жараша сооп эмес күнөө табасыз. Не пайда ошол суроодон сизге? Дүйнөңүз үчүн, акыретиңиз үчүн керек болгон пайдалуу суроону сурасаңыз, ал сиз үчүн олуттуураак болот. Маанисиз кечирип коесуз, бүгүн анткени олуттуу сабактар бул күндө мындай бир жумшактыкка же күлүп жайнаган убакыт жок тууган. Мындай бир күрсүнө турган күн болуп атат. Анан сандырактаган суроого жооп жок болот. Ошондой суроо маселесинде чын сурак сураш керек. Кайдыгер сурактын жөн эле жообун билип турган сурактын кереги жок бир тууган. Бешинчи сабактын адеби тууган. Кунт коюп угуп, ошону өзүмдүн денемдеги, жүрөгүмдөгү, нафсимдеги билимсиздикти кетирем, түркөйлүктөн арылам, надандыктан. Анан ошого өзүм амал кылып, үй бүлөлүү болсоңуз, үй бүлөмө жеткирем деген ниетте кунт коюп уксаңыз, уккан нерсеңизге Аллах Таалам береке берет. Түшүнүктүүбү туугандар? Акча берип атса деле тартып аткан, кайрымдуулук кылып, алып атса деле тартып аткан, тамакта деле тартып аткан. Качан бир ээн эркин кенен жашайбыз туугандар? Качан бир жакшы жакка өнүгөбүз биз? Чыныгы жашоо сүрөттөр менен өтүп кетпесин. Чыныгы жашоо көзүрмөмдөр көкүрөктө болот. Көкүрөктө болот. Сиз бул сөз сизге тиешелүү эмес бир тууганы. Балким бул киши жаңы келип, мен бул кишини жакшы көрөм, бул кишиге эч карап эметпеңиздер. Бул кишинин ниети жакшыдыр, бир элес болуп калсын деп. Бирок мен келечекти карап айтып атам. Ар бир нерсенин эсеби бар. Анан эле сүрөттөп чартылдатып тарта бергенде дагы болбойт. Бир эки эстелик болду, калганында адам менен баарылашыш керек. Бизде баарылашуу калып баратат. Бизде тажрыйба алмашуу калып баратат. Улуу муун менен кичүү муундун ортосунда ажырым таштоо бул дин душмандарынын максаты ошол. Улуу муун менен кичүү муундун ортосуна ажырым жик түшүрсө болду. Ошо менен ортого жик түшөт, ажырым түшөт. Анан улуу муундун жашоодогу ачуу таттуудагы көргөн, ысык суук күндөгү тажрыйбасынан пайданы албай, өз билгенин кылып отуруп, акча менен көпкө жете албайт. Күч менен көпкө жете албайт ал. Күчүңүз бир убакытка чейин бир тууган сиздин. Бакчаңыз колдун кири бүгүн бар, эртең жок. Илимде ушундай акыйкат эреже бар. Давамул хал минал мухал, ар дайым байдын бай болосу, көпөстүн көпөс болуусу, анан кедейдин кедей болуусу бул туруктуу нерсе эмес. Ва тилкал айям, Куранда эреже бар. 3-4 жыл мурун болуп калды окшойт. Улан мырзабыз менен Насаат медиадан да толук тартылган. Улан мырзабызга, Бактияр мырзабызга Аллах өмүрлөрүнө берекет берсин, бактабаларыбызга. Диги Касси мечитинде жашоонун сырлары деп Шейх Рамадан Бутийдин жашоого Аллахтын бекиткен мыйзамдары деген сонун китептен сабак болгон. Аллах жашоого эреже бекиткен. Ошондой эрежелердин бири Куранда келет. Ва тилкал айям нудавилуха байнан нас. Ошол күндөрдү дейт, мурдагы ата-бабалардын башына салган күндөрдү биз кайра айландырып алып келебиз дейт. Бирде токтук, бирде жоктук, бирде шоктук, бирде көпкөндүк болот. Ошондой экен да адам баласы болгондон кийин жылкы мүнөз келет экен. Эмне үчүн пайгамбарлар кой багышкан?
Адам баласы жылқы мүнөз келгенден кейін жалпы тез эле кечээги күнүн унутуп калгандан кийин койду баксын деп пайгамбарлардын көбү кой аркалап бакканы бекерден эмес. Койдон момундук сыпатты үйрөнө, адалдыкты үйрөнө. Мындай бир семирип кетсе да манчыркап кетпө, өзүнүн ким экенин унутуп койбо, сыпатын үйрөтүү максатында пайгамбарлар не жемиштүү жана жетиштүү болсун. Биякта энеси турат, биякта кыздары турат. Чоң энеси эми балдарын урушса болбой, урушса дегенде жанагынтип опузалап эмес, мында тарбиясы үчүн анча мынча сөз айтып калса, апа менин кыздарымды урушпаңыз дегендик, бул ошол жалакайлык болот. Ал катуу деле урушуп аткан жок, тарбия үйрөтүп атат жөн эле. Ошонун тонун өзгөрткөнүн, эненин мындай бир үнүн жоон чыгарганын, жок менин кыздарым антпеңиз сиз деп өз баласы энесине акарат келтирип сөз кайтаруу, бул ошол жалакайлык болот. Азыр үй бүлө алкагында ошол. Же кыздын ата энеси ошентип жалакайлыкка жол берет, бул бир. Экинчиси, же болбосо, мына ошол жалооруп ашыкча баласы актык. Баланы жакшы көрүш керек. Бул деген сөз талага таштап кой деген сөз эмес. Жакшы көрүш керек, бирок жакшы көрүү, сүйүү даанышмандыктын чегинде. Хикмат. Куранда Аллах Таалам айтат, хикмат это мудрость. Хикмат это даанышмандык туган бул туган. Куранда Аллах Таалам айтат, "Ва ма ю'тал хикмата фақат утия хайран касира", кимге Аллах Таала хикмат берсе, даанышмандык берсе, ага көптөгөн жакшылык бериптир дейт. Даанышмандыктын чеги жок экен да. Имандын чеги барбы? Чеги жок. Исламдын чеги барбы? Чеги жок. Буга чейин ислам ушундай кыстоолорго жолугуп көргөн эмеспи? Жолуккан. Кыйын кезеңдерге калган. О фавватту амри илаллах. Ишим Алла, биягы ушу менин колумдагы, дараметимдеги болгон күчүм ушул, биягы сеники деген да. Биягы сеники деген. Ошон үчүн туугандар, бул маселелерде үй бүлө алкагында ушуну чекит койбосок, маселе бүтпөйт экен да. Үй бүлөлүк маселе бизде бүтүш үчүн ондогон эмес, жүздөгөн эмес, миңдеген молдолордун башын жеп өлтүрүш керек болот анда. Сахар кылып, диабет кылып, же үй бүлөсүнө убакыт таптырбай, түнкү уйкусунан алып, күндү уйкусунан адам ойлонуш керек деп. Неге акылды берди Алла Таала? Неге акылды берди Алла Таала? Неге ойлонбойт? Себеп негизги, кайра кайталы, биринчиси ошо жалакайлык. Жалакай. Канчалык жалакай болуп, түшүндүңүзбү жалакай дегенде? Жалооруп, чектен ашыкча баласына күйө берсе, эптен кыйын болуп калат. Турмуштун татаал күндөрү бар, катаал күндөрү бар, кыйын кезеңдери бар. Орто, даанышмандыктын чегинде. Биринчи себеп ушул, экинчиси жеңил ойлуулук. Ар бир нерсе азыр акча үстөн болуп, байлык үстөн болуп аткан заманда, акчанын күчү менен, акчанын сүрү менен чечем деп, бүт нерсе ошол нерсе менен багланып калды азыр. Анан ошол жерден жеңил ойлуулук келип чыгып атат. Жок, мен мындан бөлөк күйөө менен жашап кетем, мен мындан башка аял менен жашап кетем деп. Туруктуулук жок. Бүгүнкү күндө кыйылган никелер өтө алсыз никелер болуп атат. Маселе молдолордук эмес, адамдар ой жүгүртүп никенин кадырына жетпей атат. Илгерки чакта ата-энелерибиз диги болгон дейсиз, бул болгон деп кыйын санасыз, сын тагасыз, бирок ошол улуу муундагы ата-энелерден өрнөктүү ала турган сабактардын бири үй бүлөгө бекем болду го. Бүгүнкү күндөгү шарттар жеңилби, же ал күндөгү шарттар оорбу? Ал күндөгү шарттар оор болгон. Жөнөкөй өтө майдаланып кирип кетпей эле, молда адамга жарашпайт. Жөнөкөй эле кирди кол менен жуушат эле го муздак сууга. Азыр эмне деген шарт түзүлгөн? Эмнеге биз акылга салсаңыз, логикага салсаңыз, мышление, ой жүгүртсөк, мындай толук кандуу, салкын түрдө ой жүгүртө турган болсок, ошончо жашоонун жеңилдигине ылайык бүгүнкү күндө ибадаттарыбыз күчөш керек эле биздики. Анткени баардык жардам бизге келип атат. Бирок биздин ушундай шарт жагдай жасалып түзүлүп туруп, ибадатыбыз солгундап, начарлап кетти туугандар бүгүн. Ошол үчүнчү себеп ошол жеңил ойлуулук болуп атат. Ар бир нерсени жөңүлөп чече салам деп. Шашпаш керек. Жаштыктын илебеси, жаш инелерим сураныч, шашпаш керек. Ыкчам чыккан чечим ал болбойт, жарабайт. Бир эрежени сактап калыңыз. Мээңизге, жадыңызга түйүп калыңыз, көкүрөгүңүзгө сактап. Өтө маанилүү иш зарыл тез болбойт. Тез чечилген иш ал маанилүү иш болбойт. Маселенин эки жагы тең туура. Өтө күрделдүү маселе, зарыл жүйөлүү маселе тез арада чечилбейт ал. Ал бир канча талкуу, бир канча ой жүгүртүү, жети өлчөп биргесип, маселенин жан жагынан карап, бул жагынан бүт карап, ой багып, санаа чегип, анан барып бүтүрүш керек. Келкелди окуңуз, мына алыска барбайлы. Арап кул дешет теңирчилер. Келкелди окусаңыз, ошо Төлөгөн Касымбеков атабыз, эмне деген залкар жазуучу. Курманжан энебиз эмне деген убагында адамдар, мына 7 дубандан адамдар улоолору менен барып маселенин төркүнүн сурап, чечимин сурайт эле. Дароо жооп бербейт эле.
ар бирин угуп чыгып, кээде 2-3 күн ойлонуп, 2-3 күнүн арасында аларды коноктоп, этаж менен аларды каршы тозолуп, анан кийин чечимин бүтүмүн берет эле. Аял башы менен. Бүгүнкү күндө биздин эркектерибиз аялдан бетер кетип атат туугандар. Ошол жеңил ойлуулук, анан акыркысы туруктуулуктун жоктугу. Кудай туугандар, биз эки нерсени унутуп койдук, сабыр менен шүгүрдү унутуп койдук. Оозубузда, тилибизде бар болгонубуз менен көкүрөктө анан жашоодо жок болуп атат. Биздин үлгүбүз ким туугандар? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Аллах таала ошондой өзү тарбиялап, ошондой коргоосуна, колдоосуна алып чоңойткон, тарбиялаган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Жебирейил периште жер тоонун кен байлыктарынын ачкычы берилип жөнөтүлдү. О Алланын элчиси, сизге тандоо берилди. Бухари Муслимде келген хадис кылайык. Сахих хадис бул. Тастыкталган туура. Эгер кааласаңыз сизге ыктыяр бар, тандоо укугу бар. Эң бай пайгамбар болосуз. Сулайман пайгамбардай. Сулайман пайгамбардын падышачылыгында инсан эмес, жиндер да кошулду го. Жиндер эле эмес, баягындай тили кемтик болгон жаныбарлар, куштар аскерин сабын толуктады да, элестетиңиз. Же кааласаңыз кедей пайгамбар болуңуз деди, Иса пайгамбардай мисалы. Дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үммөтүнө карап туруп чечим кабыл алды тууган. Үммөтүнө карап. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам байлыкты да көтөрө алат, кедейликти да көтөрө алат. Бирок ошол чечимди үммөтүнө карап туруп кабыл алып атат. Жок. Үммөтүм оор кырдаалга түйшөлүп, жолугуп калбасын, туушугуп калбасын. Бир күн бай болоюн, шүгүр кылайын. Бир күн ачка болоюн, жашоонун кыйынчылыгын сезейин, Аллага сабыр кылайын. Мына ушул куш учуш үчүн кош канат керек. Адамдын ыйманы дагы сыналыш үчүн, тастыкталыш үчүн эки нерсе керек. Жакшы күндөр аны шүгүр менен каршы алат, кыйын кездер аны сабыр менен каршы алат. Сабыр менен. Сабырдын ичинде көпчүлүк маанилер камтылган. Ушул нерселерди мындай конспекттелеп, жыйынтыктап койбосок, айттым го мен сизге, миңдеген молдолордун башын жыта турган болду да бул суроолор. Адам ойлонуш керек. Адам бир саам ойлонуш керек. Кичине бир сабыр кылып туруш керек. Сабыр, бул батышчылдардын, бул феминисттердин, бул теңирчилерге жакпайт бул сабыр деген сөз. Неге жакпайт? Анткени иманга кошпогон адамга сөз жакпайт ал. Сабыр эле эмес, башка сөз да жакпайт. Анткени сабырдуулук, имандуулук бул сабыр. Экөө тең туура бул. Сабыр кыл десең, болду, ушул кул бол дегенди түшүнөт. Андай эмес. Сабырдын түбү сары алтын. Муну арабтар айткан эмес, аталарыбыз айткан. Сабырдуу жетээр муратка, максатка деген сөз. Ошо мурат деген сөз да араб тилинен чыккан. Кыргызча мурат т менен болсо, арабча д. Мурат дейт, мурат. Сабырдуу жетер муратка, сабырсыз калар уятка дейт. Келин сабыр кылса, иншалла көзүн таап, аракет кылып, Кудайдан үмүт кылса жеңил болот. Адам кылган ишин Кудайга байласа, ошол жеңил болот, сооптуу иши дагы. Бирөө бир садака чыгарса, ошол ишин Кудайга байласа, ырахат алат. Кудайга байлабаса, жеке кызыкчылыктар ойгонот. Берип алып деле өкүнө берет ал адам. Берип алып деле өкүнө берет ал. Аял өкүнпөйт, өзү өкүнүп баштайт менен. Неге кылдым ушуну деп. Ар бир жакшылыкты кылган ишибизди Кудай үчүн байлай турган болсок, туугандар, кабыл алына турган чечимдерде, ошол нерседе эч качан өкүнүч болбойт, өкүт болбойт иншалла. Ошол бир аз Кудайга байлап туруп сабыр кыла турган болсо, эртең эң сыйлуу келин болот. Мына биз энелер менен дайыма мен айылга барганда, колдон келишинче аксакал аталарды, апаларды зыярат кылып, батасын алганга аракет кылам, атам экөөбүз. Анткени ошолордон эл билбеген бир насаат сөздөрдү угуп калгым келет. Анткени алар мурдагы доорду да көргөн, азыркы ушундай шум заманды да көрүп атат. Ошолордон бир ырыстуу, бир кешиктүү сөз чыгып калсын күтөм. Сөз издеш керек туугандар. Анткени асыл сөз могул биз бирибизди чаап аткан, керек болсо динибизди дагы салып бере турган дүйнөдөн кымбат болот ошол. Ошол нерсени алып калыш керек тууган. Бардың, жаттың, көрдүң деген маселе жок. Анан ошондо бир апага барып калсам, айылда айтып атат. Абышкасы кайтыш болгон, 80ден аркалап калган апа. Апа эми ушул максатка канча небере чебереси бар, төрдө отурат, бакыйып, жоолугун салынып. Кандай жеттиңиз десем, убагында мен экинчи турмуш болуп келип, булардын жанагында эки турмуш элестетиңиз, эки кайнененин ортосунда калганмын дейт. Абысындар буну жамандайт, буну жамандайт, ушундай тополоңдун ортосунда калганмын. Сабыр кылып, белимди бекен бууп, эрдимди тиштенип жүрүп, эч кимге биринин сөзүн бирине ташыган жокмун дейт. Чагымчылдык кылган жок. Акыр түбү эң сыйлуу келин ошол болуп калды дейт. Натыйжада бул дагы бардыгы сыйлап калды дейт. Жаш болсо да ошондон келип кеңешип калды дейт. Туугандар,
Ошон үчүн кичине могу караңгы түндүн түн болуп калбайт го. Качан болду ошол түн бойдон калат? Кыямат күн батыштан чыкканча. Ага чейин өлүм келгенге чейин эле, кыяматка келгенге чейин эле бардык маселени оңдосо болот. Демек, мындай өтө көзгө көрүнгүс караңгы түндүн ар жагында суюлуп атар таң бар тууган. Таң Аллах Таала үмүт берген инсанга. Инсандын күчү эмне туугандар? Акыйда боюнча суроо. Инсан эмнеге ээ чыгат? Бардык мүлк Аллахтыкы. Аллах суроо берди го. Кыяматта бүт бары тирилет. Элестетиңиз, жер кылтылдап адам атадан фараону дагы бар, фараондун жанагындай вазири Хаман дагы бар, бүт бары биригет. Ибрахим пайгамбар бар, бүт жер кылтылдап, жерге батпай ушинтип турганда Аллах Таала суроо бердирет, периштеге айтып. Жарлыкты чыгар. Лиманил мулкул йаум дейт. Чыныгы мүлк, падышачылык кимдики дейт. Адамдар бардыгы биригип жооп беришпей акта турсун, көзүн көтөрө албай калышат. Анткени Куранда Аллах Таала айтат: "Ташхасу фихил абсар", адамдар көзүн бир жерге кадалып, бир точкадан, бир чекиттен башкага көзүн бура албай калышат дейт. Эмне үчүн? Анткени ошол күн өтө катуу күн. Ошол катуу күн. Кайра Аллах Таала периштеге жарлык берип жооп берет өзү кайра. Лилла, Алланыкы. Алла кандай? Ал жалгыз зат. Ал-Вахид шерги. Ал-Кахар, ал каардуу зат. Периштелер үн даап сүйлөй албайт кыяматта. Ошон үчүн туугандар, кыямат эле өлүм эле келип калбаса, башкасы оңолот иншалла. Башкасы оңолот. Эми акыйда боюнча Аллах бардыгына ээ чыгат экен, аяттан жооп чыкты. А инсан эмнеге ээ чыгат? Аллах Таала инсанга эмне ээлик берген? Эки эле нерсе. Бири ниет, ошол акыл. Ниет, экинчиси туура тандоо керек. Ниетиңди оңдо, дайыма пейлиңди түздө. Муну биздин ата-бабаларчы карапайым сөз менен айткан ушуну, ниетти пейлиңди оңдо деп. Анткени пейлдин ичине ниет менен нафс кирип кетет, напси. Пейлиңди оңдо деген, пейлиң тарытпа. Анан экинчиси туура тандайт. Инсан туура эле тандайт, болду. Азыр сиз жаңы адам сабакка келди, бирок сабакка келиштен алдын аны достору баняга чакырышы мүмкүн мисалы. Ал достору менен баняга барса, эмне деген зинаны сүйлөшөт эле, эмне деген башканы сүйлөйт эле. Бирок ал жок деп, Аллах ага бир мүмкүнчүлүк берип, тандап, тандоосун бүгүн сабакка буруп келип отурат. Ниетин коюп отурат, дитин буруп. Демек, инсан ээлик кылган ушул эки эле нерсе. Бирок инсан ниет кылганын бардыгы боло бербейт. Кул жеймин дейт куйрукту, Кудай билет буйрукту. Инсан жакшыны ниет кылып сураш керек, ушуну мага насип кыл деп. Кудайым жазса, бул Кудайдын берген топугу иншалла. Жаза элек болсоң да, демек пенде татыксыз. Даяр эмес бул. Аллага айтпайт күнү, пенде бышып жетиле элек деген сөз. 5 жаштагы балага, 3 жаштагы балага бычак бербейсиз го сиз. Нан кесем десе деле. Анын максаты түз болсо деле бычакты бербейбиз го. Анткени ал нан кесем деп колун кесип алат го. Демек, Аллахтан сурап бербей атса, Аллахка жаман күмөн кыла албайбыз. Биз даяр болбогон үчүн бербей атат Алла Таала. Биздин бир пайдабыз үчүн Алла Таала бербей атат тууган. Ошон үчүн ойлоно турган сөздөрдү айтып атам туугандар. Ойной турган эмес, ойлоно турган учур келди. Күлө турган учур эмес, күйө турган учур келди туугандар. Сабак ала турган учур келди туугандар. Акыл үйрөтө турган эмес, өзүндө жок болуп туруп, акыл калчап, пикир калчай турган учур келди туугандар. Ушул маселелерге чекит койбосок болду. Бияктан да келип аткан, бияктан да келип аткан, бияктан да келип аткан. Кеттик эми суроого. Менин бир досум бар дейт, намаз окуйт бир уу менен, бирок биз кичине дин жөнүндө сүйлөшүп калсак эле келишпестик боло берет. Ал байкашым боюнча мазхаб карманбайт окшойт. Намаздан кийин чыгып салам да бербейт, анан зикир жана Куран имамдын артынан кайталап окуу жок. Өз-өзүнчө ичинен окуу керек деп айтып калды. Ошо айткан сөзүнө жооп издеп келдим. Сөз сүйлөгөндө дагы так айтпайт, какшыктап бирдемкелерди айта берет. Сенин аалымдарың деп да сөз кетти экити. Эмне кылсам болот, сизден Аллахым ыраазы болсун. Катыгын берип жооп берет элем, бирок бүгүндөрү биз андайга муктаж эмеспиз азыр. Бир дене, бир муштун боло турган учурдабыз баарыбыз дуа кылып. Ошон үчүн кечиресиз, азыр бөлүнүү жарынууга жол жок. Илим окуса, ынсап болсо, акыйкаттын ахли сунна вал жамаа мазхаб кармануунун чегине келет илим окуган ынсаптуу адам. Анан же илим окубай, же илим окуп ынсабы жок болсо, анда акыйкатты тана албайт. Бирок азыр биз ынтымакка муктажбыз бир тууган. Мен өзүм Москвага барып иштеп турам, намаздарым Москвага барганда эле токтоп кала берет, эмнеге билбейм, чөйрө. Чөйрө. Демек Алладан коркуу сезимибиз алсыз биздики. Ушул жерде гана Алла Таала көрөт, биякта көрбөйт деген сезим. Бул сизде, бизде эмес, көпчүлүгүндө ошондой. Ата-эненин алкагында бир бөлөк, башкага чыкканда бир бөлөк. Андай болбойт. Такыбачылык бир жерге байланбайт. Раматылык Чуба устазга, анда биз Египетке биринчи бойдок катары 2010 чыгып баратканда устаздан келип кеңеш сурадым.
бейиштик болсун устазыбыз. Устаз Аусини мага бир насыйат айтсаңыз, насыйхат кеп кеңешиңизди айтсаңыз, устаз ойлонуп, мындай башкача ойлонот эле го. Колун минтип коюп алып анан, көздөрүн жумуп тезден. Байкуш устазды сагынып кеттик аябай. Ошентип турам деп бир дем алып улутунуп алып айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи насыйхатын айтып атат да: "Иттақиллаха хайсума кунт." Кайсы жерде болбо Алладан корк дейт. Коркуу Алла көрүп турат деген сезимди жүрөккө көбүрөөк орнотуш керек. Аны үчүн тилибиз зикир менен, көзүбүз пикир менен, анан акылыбыз пикир калчоо менен, көзүбүз пайдалуу менен, анан адал оокатка ыктасак, ушул нерселер келет сезимдер. Адал оокат зикир менен, акыл пикир менен алек болуш керек. Иманым суздашып кетти. Чөйрө, сиз жалгызсыз да. Сиз жалгызсыз. Карышкыр хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи тамсил катары айткан, карышкыр жоонтоп короодо турган койду качырганда, үркүп качканда бирөө четтеп качат, карышкыр ошону максат кылат дейт. Шайтан сырткы душман, ички душман напси адамды. Эмне үчүн бүгүнкү күндө жаштардан быйыл бир 20га жакын мастурбация суроосу келди. Мастурбациянын 80-90% хадистерден сурасам, жалгыз калганда башталат дейт. Демек адам жалгыз калганда ички саткын напси, сырткы душман ошентип аны өкөлөп чыгып коет да. Демек ал жерде чөйрө. Ошон үчүн туугандар кээде байлыкта, бирок негизги байлык имандан жөө калып калган учурда иманды тандаш керек. Акыретти тандаса, дүйнө ошонун ичине кирип кетет. Ким акыреттин тартибин көздөсө, дүйнөнүн тартиби өзүнөн өзү кирип кетет. Ким дүйнөнүн тартибин кааласа, акыреттиге кирбей калат ага. 418-сура. Ассаламу алейкум, амансызбы? Ислам илми хали, ислам дининин өкүм жоболору деген китепти устазсыз эле өз алдынча окуса болобу? Адашпасам бул Түркиядагы Диянеттен чыккан китеп. Алымдар Түркияда Диянет Ханафи мазхабта, Матуриди ахли сунна вал жама акыйдасында ал болот иншалла. Анан бирок кандай эле китеп болбосун, өтө кыргызча жазылган күндө деле бүдөмүк жерлери болот, түшүнбөгөн жерлери болот, устаздан сураш керек. Устазсыз бул илим болбойт. Медицина менен шариат илиминде устазсыз болбойт. Бүт исламга келген балелердин бардыгы өзүн устаз, өзүн шакирт кылгандан келип чыгат. Ушуну эсиңизге түйүп коюңуз. Бүт келген бале, жанагындай туура эмес фатва, адамды динден чыгаруу, бөөдөн жөн жерден кафирга чыгаруу, устазы жок, өз окугандан келип чыгат. Илим бул чынжырча байланыш керек. Кимдин илиминдеги санаты, силсила, чынжырчасы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга барып такалбаса, анын илими заар чачкан уу илим болуп калат. Аны менен үммөттүн башы бирикпейт. Аны менен үммөттүн ынтымагы ыдырайт. Үммөттүн ынтымагын ыдыраткан адам акыретте оор сыноого кабылат. Өтө чоң. Бул дүйнөдө өзү башы фитна, азгырыктан өтпөй өтөт. Жашоосунда тынчтык болбойт. 419-сура. Кызыл менен келиптир, кызыл менен келсе да окуйбуз. Кызыл деген сөз стоп деген сөз. Стопинг деген сөз, да окуба деген сөз. Бирок окуйбуз бүгүн. Ассаламу алейкум Казбек устаз. Мен Түркияда медреседе окуймун. Медресе Сулайманчылар жамаатынын медресеси. Окуганыма көп эле болуп калды. Анан бул жакта Рабита, Кадыри, Хатым, Накши Хатым деген нерселер бар экен. Тасауф жолдору. Рабитанын Сулайман Хилим Тунахан деген устазга кылышат. Сакал да койсо болбойт экен. Бул туура эмес, ушул жери. Такташ керек, аларда сакал коюлабы жокпу, бирок сакал коюлса туура эмес деген сөз жок. Ханафи мазхабта ачык эле айтам, сакалдын өкүмү важип болот. Өкүмү мо өлчөм, бул сүннет болот. Астагфирулла, сен важипте вахабист болуп кеткен жоксуңбу? Вахабист Кыргызстан биягы болсо мен биягындамын. Аралык слишком далековато да. Бирок шарияттын өкүмү сакал важип болот. Китептерде келет. Ваяхруму халқуху, алып кырып коюу арам болот деп келет. Арам нерсе сүннөткө айтылынбайт, важипке айтылынат. Болуптур, калыс сен өзүң чыгарып алдыңбы деши мүмкүн да. Өзүң чыгарып алган жок, китептердин бардыгында келет. Китепти окубасаңыз мен күнөөкөр эмесмин. Болуптур, түрүү замандагы устаздардан ким ал фатваны айтат? Мени тим эле коюңуз, калыс ким эле? Калыс күнөөкөр, илимсиз бирөө, мени этибарга албай эле коюңуз. Бир аз ылдый болсом боюм деле көрүнбөй калат. Бою көрүнгөн исламда атагы чыккан алымдар барбы? Бар. Мадинада Ханафи мазхабта 50 жылдан бери эмгек кылган Шейх Саид Багдаш устазыбыз ачык айтат. Хафизахулла, өмүр берсин Кудай таалам. 49 жылдан бери илимде ушундай башымды көтөрбөй окуп келем дейт. Ханафи мазхабтар ушундай сонун китеп кылып чыгарып атат. Египетте Шейх Хазим Килани, мына Египетте окуган балдар келип отурат сабакка. Шейх Хазим Килани чоң алымдардын бири Египетте. Суриядан келген, азыр Египетте өмүр сүрүп аткан Шейх Абдуссалам Шаннар деген устазыбыз бар.
тикелей чалып сүйлөшкөндө доога калыс. Кимде ким Ханафи мазхабта сакалды сүннөт десе, Шейх Шаннар устазыбыздын сөзү. Фақат ифтара алал мазхаб ифтиран азима. Ким Ханафи мазхабта сакал сүннөт десе, Ханафи мазхабта мындай бир чыккынчылык кылган болот дейт. Ал өкүмү сүннөт болот дейт. Өлчөмү. Түшүнүктүүбү? Бир кобдодан ашпыш керек. Роваят ибн Умар бар. Ооба. Эгерде могул жерде сакал койбойт дегени сиз такташ керек эми, сиз айтты деп ал жамаатка ташыргыт албайм мен. Бүгүнкү күндө бизде ынтымак керек. Бирок мен жалпы маселени алайын. Кайсы бир жамаатта сакал койбойт десе адашат. Мурут коюш керек десе айтабыз, мурут түккө жарабайт дейбиз. Түшүндүңүзбү? Ошондой сөз бар, түккө жарабайт деген бар. Кээде ушинтип тарс, даңгал, деңгел сүйлөй турган учур келет туугандар. Ойлойсузбу, жөн эле отурсам мындай эле депчи. Ал устаз имам Махди деп дагы айтып калышат. Имам Махди эмес. Ачык, 100% кат'ан муаккадан, азман муаккадан. 100% ачык туруп ушул жерде айта аламын. Ал киши же жана башка киши имам Махди эмес. Имам Махди кыяматка жакын чыгат. Сахих хадистер бөлүнөт даражалары. Эң биринчи орунда турган күчтүү хадистерде имам Махдинин аты ачык келген эмес. Эң күчтүү орунда турган хадистерде сыпаты келген. Ортоңку Хасан кийинки даражаларда хадис келген. Шейх Мулла Алакара жана башкалар айткан. Имам Махди кыяматка жакын чыгат. Бирөө жарым бир канча жамаатты түзүп алып эле мен Махдимин ишенип кете бербейбиз. Бул эч бир жамаатка асылбастан туруп эле сүйлөп атам мен. Могул тетрап туруп эле мен көрүп атасыңар өңүмдү, мен алмамын, мен көлдүн түп районундагы алмамын десе жей бербейсиз алма деп. Ал айткан сөз ошого дал келиш керек. Эч ким имам Махди боло албайт. Сиз айткан киши дагы баланчасы ям, түкөнчөсү ям Махди боло албайт. Махди кыяматта чыгат. Наятам халас точка. Анан ушул медреселердин Кыргызстанда дагы көп филиалдары бар экен. Ушул медреселер туура окуса болобу? Сиз фитна үчүн сурасаңыз, Кудайдын астында жазаңыз да аласыз. Анткени фитна максатта сурап атасыз. Эгер туура максатта сурасаңыз, мен билем Кыргызстанда Сулаймания медреселер бар. Китептерин көргөм, өтө күчтүү медреселердин бири. Мен китеп жаатын айтып атам. Китеп окуу методикасы бар го. Кудай Таала мага ушундай бир жөндөн берген, балдар билет, бул төгүн жалган эмес. Китеп методика, методология, кайсы китептер окулуш керек, ар бир илимден ушул жаатында Аллах Таала өтө көп мүмкүнчүлүк берген, тажрыйба. Чубак устазда окугандан бери азыр дагы чоң аалымдарда ушул нерсеге кызыгам да. Ошол окутууда кайсы китептер туруш керек. Мисалы акыйдада биринчи могул китеп, андан кийин. Фикта могул китеп деп. Келсеңиз 7 күн отуруп дагы айтып беренге даярмын сизге иншалла. Бул мактаныч эмес. Анткени бул адистик ошол тараптагы. Бул кишилердин китептерин карасам, аябай чоң китептерди окуйт. Аманатты ачык айтыш керек. Аманатты бүгүн ачык айтпасак, Кудайдын астында эртең өлүп калсак эле жооп беребиз. Жалпы акыйдасын изилдеш керек. Мен акыйдасын толук изилдеш керек билбейм, бирок китеп маселесинде окуткан китептер өтө күчтүү китеп. Бир эле китепти айтайын, Усулдан, Нурматчек, сиз отурасыз да. Усулдан мен көргөнүм аларда. Миркат, Шейх Мулла Хысру, Мухаммад ибн Фарамуз, Мулла Хысру шейхтин Мир'атул Усул, Миркатул Усул ошону окушат. Фиктан ошол Шейх кайреле Мухаммад ибн Фарамуз Мулла Хысрунун Дурарул Хуккам шарх Гурал Ахкамды окушат. Күчтүү китептерди окушат. Кыргызстанда мындай ал жерде окутулган китептер чанда. Бирок бул дегеним 100% аларга өкүм бергеним эмес. Окуу методологиясы күчтүү. Калганын биздин муфтият турат, аалымдар кеңеш турат, алар изилдеп чыгыш керек. Түшүнүктүүбү? Тоже на этом халас. 420 суроо. Ассаламу алейкум дейт. Мен чубак устазды түш көрүпмүн, кабыр өтө нурлуу экен. Жубак болуп калыптыр эми, жазууда кате кеткен окшойт. Чубак устаздын жанына жатам деп талашып жаткан экенбиз адамдар менен. Нур бул илим нур болот. Демек, чубак устазыбыздын жанына жатабыз дегенде өлүм деп жоорубайбыз, акыртып адам баары өлөт, өлбөй койбойт. Демек, илимин, мурасын, кешигин ичет экенбиз деп түшүнүш керек, жоруш керек. Илим нур да бул. Илим нур. Имам Малик рахимахуллах экинчи мазхабтын ээси айткан: "Иннамал илму нур", илим бул нур деген. "Аудахуллаху фи қалби муъмин", Аллах Таала момундун жүрөгүнө салып кое турган нур деген бул илим. Бул кооз сүйлөп коюу илим эмес, кабагын түйүп коюу илим эмес, коозду айтып ишендирип коюу илим эмес, коозду айтып элди алдап коюу илим эмес. Илим биринчи кезекте жүрөктөгү нур. Ошо нур менен арам менен адалды ажыратып билет деген.
Кайсы бирөө алым деп аталып, арам менен адалды ажыратып билбесе, аны алым деп айтылынбайт акыйкатта. Анткени нур көкүрөктө адал менен арамды, келечекти баам-парасатты ажыраткан бул нур деп айтат. Демек, кабырдагы нур, демек чубак устаздын калтырган илимин эмне кылат экенбиз таксырым, сиз илим алат экенсиз таксырым. Телефонду өчүрөбүз, 3-чү жолу замечание эскертүү берип атам тууганым. Ал кыз такыба, 2 менен жаз. 5 мал намаз окуган бир уу менен. Апам аны жактырбай, башка кызды алып берип койгон. Албасаң сенден разы болбойм деп. Анан үйлөндүм. Үйлөнгөндөн баштап эле келинчегимди эч жактыра албай дейт. Койдум деген сөз да. Көрсөм жакпай кыжаалат болуп келе жатам. Ортодо бир балалуу дагы болуп калдык. Дегеле оюм мурунку жактырган кызыман кетпейт. Канча уруштук, ажырашайын десем, апам колуңа өлүп берем деп коркутуп жашап келе жатам. Эмне кылышым керек? Эч көнбөй жактыра албай жатам. Көнбөй турган сиздин да мойнунан жетелеген итсизби бир тууган? Кандай бул эркек болуп туруп ушинтип көнө албай атам деген сөз. Сиз ит деген эч ким жок, бирок мойнунан жетелеген бир эме эмессиз да. Жүрөк бар, сүйүш керек. Сүйүүнүн көзү сокур дейт. Ал никеге чейин сүйгөн сүйүү болду, арам токтотуш керек. Тагдыр ушул Аллах каалап атат, эмеңиз эмес. Аллах каалап ушу келинчекти сизге берип атат. Кандай анан бул? Анан экинчиден күнөгө я вадуд дегенди көп окуш керек. Я вадуд жүрөктөргө сүйүү берүүчү зат, я вадуд деңиз. Анан оң көздү эмес, сол көздү ачыңыз. Сиз сол көздү ачып алгансыз, оң көздү ачыңыз, ынсапты, сын менен караңыз. Карасаңыз бул келинчегиңиз тамакты таза жасайт. Эмне үчүн апаңыз кетирбей атат? Апаңызга жагат, бул апаңызды сыйлайт. Сиз жактырып апаңызды сыйлабай койсо кандай болот эле? Элестетиңиз, сиз сүйдүңүз, ошого жеттиңиз сүйгөнүңүзгө. Такыба дейсиз. Такыба болсо сүйлөшөт беле сиз менен? Кана такыбачылыгы? Сиз менен сүйлөшкөндө эле тыысы калып кетти го. Биякта сизден калып кеттир. Андан тыы сизден калып кетти го. Каяктан такыба бул? Медреседе окуйт, такыба менен сүйлөшөт. Ошол кызды медреседен чыгарыш керек, кызды балдар менен сүйлөшүп аткан кызды. Ал өзүн эмес, башканы делимден тазартал. Ал такыба эмес ал. Кудай билүүчү. Неге сиз мусулмансыз? Тагдырга иман келтирген үчүн мусулмансыз сиз. Анан эркек апаңызга Аллах Таала ошону тагдырга ошону тартуу кылган, анан апаңыз ыра көргөн, апаңыздын тилин таап атат, карап көрүңүз. Сизди эч ким мажбурлабайт, бирок ынсап көзүн ачып көрүңүз. Жагат балким. Сиз үчүн байкуш үйлөнгөндөн бери жагып калайын деп күнү түн уктабай жүрөт ошол жаныңызда. Бир эмгегин баалап койбойсузбу? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга сахабалар келген. Я Расулаллах, сизге окшош суроо берген. Мен ушундай турмуштун шарты менен апамды наразы кылбайын деп үйлөнүп калдым деген. Дагы бирөө келген. Ушундай мен кызымды кимге берейин деп келген. Бухари Муслимде келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: Кудайдан корккон чыныгы такыба адамга бер, сүйүп кетсе жакшы болот, сүйбөй калды дегенде дагы жок дегенде зулумдук кылбайт деген. Зулумдук кылбайт деген. Апаңыз өлүп алам десе, жок дегенде аялыңызга зулумдук кылбаңыз. Анан сүйүү көзүн ачып көрүңүз. Ошондой. Сүйбөгөнгө сүйкөлбө дейт. Минтип бирөөнү сүйүп жүрө берет, биякта аны сүйгөн бирөө жүрөт, байкуш. Минтип кайрылып эле карап койсо, сүйө тургандай сыпаттары бар болот. Эмне өңдү суга чалып чылап ичебизби? Эртең 2-3 баладайын калат ал өңдө эле. Жүрөк менен сезиш керек. Эртең менен багымдатка турганда кумганга сууну ысытып берип атабы, айыр шартында жасаңыз. Энеңиздин батасын алып атабы? Эртең менен жумушка же окууга кеткениңизде тамагыңызды даярдап күтүп атабы? Бул иш жүзүндөгү сүйүү эмеспи? Балким сүйгөнүңүз сиз эмес, энеңиз мектепке кетсе да тамакка туруп койбошу мүмкүн эле. Сүйүүнү каяка чейин алып барасыз? Сүйүү курулай сөз эмес, сүйүү амал менен тастыктай турган күч бул. Эртең менен энеңизди тамак жасап узатып атса, бир сөз айтпай каршы алып тозуп атса, вот это любовь, вот это романтика. Сиз башка эле сайда жүрөсүз бир тууган. Кечирип коесуз го мени. 422. Ассаламу алейкум устаз дейт. Мен эки бир тууганмын. Жашым 18-де. Мен таятам тайенемдин колунда чоңойдум. Атам кабар алган жок. Мага атамдын ыраачылыгы важип болобу, 2 менен жаз, милдет болобу деген сөз. Атамдын башка аял, атамдын өчүрүңүз. Атам башка аялы менен жашайт. Алдына рахмат. Бала катары сизден кетпесин. Кур'ан-ы Каримде Кур'ан менен сүйлөсөк адашпайбыз. Кур'анда Аллах Таала айтат: "Ата-энең мусулман эмес болсо да урматын жайына койгон" дейт. Мусулман эмес болсо дагы, жок дегенде ыйманы үчүн сыйлап койсоңуз жарашат го. Жок дегенде сизди жарык дүйнөгө келиш үчүн сыйласаңыз жарашат. Сизден кетпесин, кыяматта ошол себептүү болуп тозокко түшүп калбаңыз, атаңыздын ачын бир өтүп коюңуз. Калганы ал атаңыздан.
калган атаңыздан. Бир ирет барыш сиздин мойнуңуздагы милдет. 423 суроо. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Еврейлердин продукциясына кээ-бир таксырлар, кээ-бир мындай эке байкот кылбай жатат, байкот жөнүндө айтып бере аласызбы? Миллион жолу айттым окшойт байкотту. Мээнет кылып угуп алыңыз кирип Аманат медиага. Менден айткан молдо болбосо керек тууган. Көп айткан. Улам эле айта берем, кассетаны айлантып. Кичине мээнет керек тууган. 424. Ассалам эмне дейбиз эми? Ашканага биякта убактылуу экенсиң, ар кандай абал болуп калат экен, үй бүлөң бейтапканада жатканда кирип, адал жерди издеп тамак ичип калайын деп кирип жатсаң, сени көрүп туруп деле сакалчан, жоолукчан таксырлар таанып туруп деле Pepsi Cola ичип атсам, эмне дейин эми? Ал жерде сөз ысырап го тууган, сөз ысырап. Ал жерде сүйлөөнү да өз ысырап. Эртерээк тамагымды ичип мени көрбөсө чыгып кетсем дегенге шашылам. Анан ошол сакал койгон жоолукчан таксырлар Pepsi Cola'ны ичип атса, башкаларга жол болсун да. Болду. Бул өзүңүздөрдүн мойнуңуздагы жоопкерчилик. Эртең кыяматта сураласыз. Аны улам айтып, улам кайталаштын кереги жок. Ошентип кайталатып туруп алар эртең өчөшүп өлтүрүп койсо, калыс таксырдан ажырап калбайсызбы? Ал чоң маркетинг тууган, сиз ойлонуп атасызбы? Сиз түшүнүшүңүз керек бул жердеги алардын саясатындагы. Жардам бербейсизби сиз эми? 424 суроо. Ассаламу алейкум устаз, эгер түшүңдө жылан жүргөмүш көрсө эмнени билдирет дейт? Аялың менен жакшылап тил табыш деген сөз. 425 суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт. Азыркы абалда мезгилде, акыркы абалда дейт. Мезгилде дейт, экөөнү тең кошуп коюп, бирөөнү тырмакча калыңыз. Акыркы мезгилде же абалда экөө синоним сөздөр. Аурат жерлерин уят деген сөз. Көрсөтүп, кыска шорта кийип, тар дене мүчөсүн билгизип, кийимдерди кийип жүрүшөт эркектер. Эркектин аурат уят жеринин өкүмү динде кайсыл жерден кайсыл жерге чейин болот? Көрсөтүп жүрсө, аны адамдар көрсө, көргөн адам үчүн, көрсөткөн адам үчүн кандай болот? Эч бир жерден жооп таба албадым. Толугураак, кененирээк жооп берип койсоңуз, Аллах ыраазы болсун. Көп эле алымдарыбыз сүйлөгөн, Максат Тамылда сүйлөгөн, Апчык Уста сүйлөгөн, Олжобай Тамылда кенен сүйлөгөн. Эми укпасаңыз кандай? Бирок кененирээк жооп берейин. Мына могу алдымда турган эң жакшы көргөн китептердин бири Ихтияр 3 томдукта келет, 1-томунда. Намаздын шарттарынын бири кийимди жабыш керек, уяттуу жерлерин. Ва ауратур рожул, эркек адамдын жабышы милдет болгон уяттуу жери мин тахти сурратихи, киндигинин астынан иле тахти рукбатайхи, тизесинин астына чейин дейт. Демек киндиктен тизеге чейинки жерлерин баары жабыш керек милдеттүү түрдө. Эки тизе Ханафи мазхабта аурат, уяттуу жер болот. Футбол ойнап калса, башка кылып кала турган болсо жабыш керек ошол жерлерди. Эркек адам. Ошол жерди көрсөтүп ачып жүрсө, көрсөтүп ачып жүргөн адам дагы күнөөгө батат. Бир көз түшүп калып көзүн алып сактаса бир жөн, көрүп улам шыкалап көргөн адам дагы күнөөгө батат. Бирок көрсөткөн адам көбүрөөк күнөөгө батат. Ошол көрсөтүп аткандык үчүн. Эми бул көрсөтүп атат да мага караганда эмнеге күнөө дебейсиз? Сиз дагы көзүңүздү сактабаган үчүн сиз дагы жооп бересиз. Бухари Муслимде хадис келген: "Фа инна лакал ула", биринчи кокустан көзүң түшүп калса ал кечирилет, экинчи, үчүнчү сага күнөө болуп жазылат дейт. Кээ бирлер айтат: "Молдеке, анда бир эле мынтип карап туруп алсамчы" дейт. Убакыт кетип атпайбы? Ошо убакыттын кетиши экинчи, үчүнчү деп жазыла берет. Бирөө ошентет, ислам университетинде окуп жүрсөм. Бир эле мынтип карап алсачы дейт. Көлдөн келатам, көлдө боом капчыга адашпасам. Ошол жерлерден тамак сатыла турган жер бар, адал жерин тарап отуруп калсам, бир аксакал жаш кыздарды карай берди. Анда мен исламскийде 1-курс болсом керек. Аксакал уят эмесписем, жок дейт. Менин возрастыма келгенде билесиң дейт. Мен айттым, Кудай сактасын дедим. Сиздин возрастка жетип, антип карабай эле коеюн дедим. Эмне дейм ана? Айтам, эмнеге карайсыз десем айтат, мен жаш кыздарды карасам көңүлүмө кайф, рахат болот дейт. Эми айта албадым, жашын сыйлап. Анын небересинде дагы бирөө кайф алып рахат калса кандай болот экен? Ошондой бир карыз дүнүйө бул. 426. Ошон үчүн кээ бир денесин маштырып жүргөн жигиттер денеңизди көрсөтпөй эле коюңуз күчүңүздү. Жаап жашырып жүрүңүз. Мен Египеттен бүтүп келип, мен деле барып калсам, сиздей деле болуп калсам керек иншалла. Маселе анда эмес. Маселе күчтүү эркек адам мамлекетине кошкон салымында, мусулмандарга кошкон салымында. Албетте сындуу пикир мындай сонун болсун, бирок сөз эл үчүн антпесин, ал рия болуп калат, түшүнүктүүбү? Жаап жашырып жүрсүн. Бойдок кыздардын убалы кимге анан? 426 суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт. Сизден Аллах ыраазы болсун. Мага Аллахым жакын күндөрү өзү эң сүйгөн үммөтү менен нике хутбасын насип кылган болсун деп дуа кылыңызчы дейт. Дуа кылабыз го, бирок сиз да ошондой эң сүйгөн үммөтү болууга татыктуу болуңуз. Иншалла дуа кылабыз. Дароо. Бизде насия жок, бизде только нак. Аллах таалам ушул бир тууганыбыз сурангандай
Ең Аллах Таалам сүйген пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи сыймықтанған үммет бір қызды насип болсын, өзі де ошоға татыктуу болсын. Қарт бойдоктор бірінші кезекте тез үйленіп кетсін, анын артынан жаштардағы жақшы жубайларды үйленіп, никени қастарлап, ажырашып азайған болсын. Амин, Аллах акбар. Bir тойға қарыз болып қалдыңыз, көрдіңіз бе? Бекер айтабыз бу. Адалдан болса, иншалла барабыз буюрса. Египетте жүріп қанша тойларды сағындық. Сапырып сорып ичкин келет го чиркен. О, Кураяққа бата жүрбейт деген бе? Аны ачык айтсам бетпак молда болуп калам да. 427. Ассаламу алейкум дейт Калысбек устаз. Сизден Аллах Таалам разы болсын. Үй ичиңизге аманчылык, бактылуулук тилейм дейт. Менин суроом, бир эле менде эмес, адам баласынын баарында болсо керек. Адам баласы билип да, билбей да көп күнөө ишке барып калат. Бирок ошол күнөө ишке белсенип дейт. Машалла, адабиятты окуган адам. Ошол күнөө ишке белсенип, бирок ал күнөөнү кылбастан өз эркин жеңип, баш тартып кете алса, анда ал адамга ошол күнөөнү кылбаган үчүн сооп жазылабы, же ошол күнөө ишти кылганда эле күнөө жазылабы? Түшүнүңүз да? Бирөө зина кылам деп бардык мисалы да шарты табылып барганда кой деп кайтып кетсе, ошол адамга сооп жазылабы, же күнөө жазылабы деп атат. Сооп жазылат. Далил барбы? Оюңан айтып атасың, хадистен айтам. Биринчи Муслимде келген сахих хадистен, анан Бухариде келген сахих хадистен. Муслимде келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, көңүл буруңуз. Мен хамма би хасанатин. Ким бир сооп жакшы ишти ниет кылса, бирок фалам ямал амал кылбаса, бир айтып атат, Кудайым буйрса мен жетимдерге ушундай бир жакшы окуу жай куруп берем. Ошол жерде ысык тамак ашы менен, анан балдардын окуусун, балдардын ыйманын, балдардын ден соолугуна кам көрө тургандай деп, жетимдерге ошондой мектеп куруп берем десе, бул сооп амал да. Ниети күчтүү бекем, бирок мүмкүнчүлүгү чектелүү. Сооп эмне болот экен? Кутибат лаху хасана, жетимдерге мектеп кургандын сообу толук берилет дейт. وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ. Ким бир ошо мисалы да жетимдер үйүнө мектеп куруп берем деп жетимдер үчүн. فَعَمِلَهَا кийин Кудай байлык берсе, чыгынып байлыгынан атайын бир бөлүгүн бөлүп жетимдер үчүн мектеп куруп берсе, мисалы, кутибат лаху ашран 10 сооптон иля 700 ضعف 700 эсеге чейин сооп жазылат дейт. Шейх Бадруттин Айни Ханафи алым буга түшүндүрмө берет. 10дон 700 эсеге чейин деген ыхласка жараша дейт. Шунчалык ихласы таза, адалдан болуп турса, ихласынын тунуктугуна, күчтүүлүгүнө жараша сооп кете берет дейт. Көп болот. Эми сиздин сурооңузга келдик. Ва мен хамма бисайятин, ким бир жаман нерсени ниет кылса, зина кылам деп ниет кылып, бүт бардыгы даяр болуп туруп, бирок фалам я'малха, зинадан акыркы мүнөттөрдө барбай кайтып кете турган болсо, лам туктаб, күнөө жазылбайт ага дейт. Ва ин амилаха, ошо күнөөнү ниет кылып аткарса, күтүбат бир күнөө жазылат анда дейт. Демек күнөө жазылбайт деген уктук. Бирок сурооңуз толук быш эле азыр сиздики жообуңуз. Кайсы сооп болобу деген жери. Күнөө жазылбайт экен, ниет кылып туруп кайтып кетсе. А качан? Бухаринин риваятын имам Бухари бизге ачыктайт. Ва ман хамма бисайятин рахимахуллах айтат имам Бухари рахимахуллах. Ким бир жаман пайгамбар саллаллаху алейхи хадисин, ким бир күнөө ишти ниет кылып, бирок фалам я'малха амал кылбаса ошону, катабахаллаху лаху индаху хасана камила, ошонун ордуна жаман иштен кайткан үчүн толук бир сооптун ажырын жазат дейт. Толук бир сооп ага жазылат деп атат. Кайткан үчүн ошондой бир тууган. Бирок ниет кылып кайтса боло берет экен дебеңиз. Шейх Айдарус дегенден табылгыс китеби бар, ошо китепте хаватир, адамдын ойлорун анализдеп бөлгөн китеп бар, илимди карап коюңуз. Адамга келген ойлор ар түркүн болот. Дайыма ойлоп жүрсө аны азын болот, ага күнөө жазылып калышы мүмкүн дейт. Бирөө зинаны ойлой берет, жаттаса деле, турса деле, тамакта деле, эртең кайтып кетем го деп азгырып коюп атса болбойт ал. Ал кылып коюшу мүмкүн. Бул келип кете турган хам деген мындай, ой, келип кете турган деген сөз. Дайыма ойлоп жүрсө түшүп калышы мүмкүн да, турабы? Дайыма зинаны ойлогон адам көчөдөн жолуккан аялдын бардыгы ошондой көрүнө бериши мүмкүн анын көзүнө. Чын? Же болбосо Кудай сактасын, дайыма уурдайм деген адамдын бардыгы мындай көрүнө бериши мүмкүн да. Ошон үчүн бул келип кеткен ойго тиешелүү маселе. 428 Ассаламу алейкум дейт. Бул айылдагы саламдашуу да. Ушинтип айтат го, Ассаламу алейкум депчи. Ва алейкум ассаламу деп жооп бериш керек да. Ассалам ты жок. Ассалам Аллахтын аты бар. Алейкум ассалам рахмат. Устаз арак жөнүндө катуу эскертип айтып коюңузчу, Аллах разы болсун. Катуу айткам академияда чубак устазым. Өтө көп аят хадистерди алып келген. Тоготери хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ал-хамру мул хабайс", бардык жамандык ненеси. Пайгамбарлардын мурасы, бүгүнкү күндө талкууга чыгып аткан. Бул жакшылыктардын энеси болсо, арак жамандыктардын энеси болот.
Энеден бардығы тарқайды да, енесі жаман болса қызы қаяққа барады туған. Құдай сақтасын. Анан екінші хадис Рауаятул Бухариде келеді. Валлахи ла яжтамиу фи қалби имриин муслим, момун мұсылман адамдың жүрегінде екі нәрсе бірге болбайды. Иман менен арақ дейді. Экөө бір-бірін түртіп шығарып еді дейді. Бұл деген сөз ичкен адам бар имандан шығады деген сөз емес ақидада. Ичип алып динден туура эмес сөз айтып шығып кету ықтималы бар деген сөз. Түсініктүбү? Анткени мас адамдын талагы түшкөндөй жарым жартыл мындай кызып, бирок толук эмне айтып койгонун билбейт эмес, билип туруп анан жанагындай сөздөрдү айтып койсо динден чыгып кетиши мүмкүн. Ошону айтып атат бул жерде. Кеттик. 430 саламатсызбы дейт. Биз общественный баня иштетебиз жалпы дейт. Аялдарды кийимчен түшпөгүлө дейбиз. Себеби кир кийим менен булгап салгандары болот. Суроо анда кийим алып келип илип коюш керек ошол жерге. Сатып алып басына киргизип. Анан кандай болуп калат? Жылаңач болуп калабы? Суроо ошол аялдар, эркектер жылаңач түшкөнүнө биз жооп бербейбизби? Жооп бересиздер. Жооп бересиздер жылаңач түшкөн үчүн. Ал жерде баняны ачкандан шартын түзүп бериш керек, туурабы? Азыр өнүктү да заман, мурдагыдай эмес да. Баардыгы аралашып түшүп кете турган заман эмес. Мындай эркек адамдыкы биринчиден эркек аялдыгын бөлүш керек. Анан бөлгөндөн кийин ичине камера коюп албаш керек жанагантип. Ичине камера коюп алса, ал мамлекет деле текшерип турат барыпчы. Бүгүнкү күндө Аллага шүгүр, ал нерсе менен жакшы күрөшүп атат мамлекет. Болгон ушул эле могул нерсени туура чечим кабыл алса, бул кишилер тарыхта алтын тактар менен карат да. Ушундай бир алдында мүмкүнчүлүк турат да. Ушул чечимди туура кабыл алса, буга чейин өтө жакшы иштерди кылып атат иншалла. Ушул чечимди туура кабыл алса, түбөлүкөт алтын тактар менен калат го дейм, Кудайдын периштелердин астында. Анан текшерип турат. Ошон үчүн эркек аялды бөлүш керек. Бул бир, экинчиси, анан могул жерде эркектин авраты, киндиктен тизенин астына чейин жанагындай одноразовый, бир түрдүү колдоно турган нерселер бар да. Ошону сатып алып, акчасын кошсун мейли, илип койсун, ошону кийиш шарты менен. Эмне кыйынчылыгы бар туган? Бияка жазып, кыйналып анан, жооп угуп, жок ошону даярдаш керек. Жооп берип каласыздар. Теги эле баня иштетүүдө күнөө жокпу? Жок, илгери деле ошондой баня мончо болгон, бирок шарияттын норма эрежелери сакталыш жолу менен. Сакталыш жолу. Адам эми үйүндө шарты бары бар, үйүндө шарты жогу жок. Мага ушундай оор суроолор келет, таң калам. 3-4 баласы менен таштап кеткен, балдарынан кабар албайт, эптеп, иштеп таап, аптасына бир ирет ошентип барып балдарын жууруткандардын суроолору келет. Элестетиңиз? Эмне кылат байкуштар? Же үйдөн кирин жакшы кетире албайт мисалы. Ысытып туруп кетириш керек, башка болуш керек. Ошон үчүн муктаждык бар албетте, бирок шарттарды туура коюш керек. Бишкекте кайсыл жерден илим алса болот дейт мына. Ушул жерден келип илим алсаңыз болот 5-6 күндөрү. Алдыңызда бар бирөө. Орто бойлуга сал жетпей калган Казбек Саманбеков деген бирөө бар, иншалла келип сабак алсаңыз болот, Кудайым буйрса. 431. Ассаламу алейкум устаз, сиз жөнүндө раматылык чубагы Аллах Таала райымын алсын, бир сабагында бир эле айтты эле. Муфти болуп турганда бир киши устазга келсе, сиз ал киши менен маектешип узатып ийипсиз. Ошол киши эмне маселе менен муфтийге келген болчу, суроом адепсиз болсо кечирим сурайм, бизге дуа алып коюңуз, Кудайым сиздикине илим берсин дейт. Биздики мындай эле, сизге көбүрөөк илим берилет иншалла. Эми азыр биз интимакка муктаждык дедик, бирок мен четин чыгарып коеюн, азыр баардыгыбыз интимакка муктажбыз. Ал учурда ошол устазга Аслан деп бирөө, ошол Хизбут Тахрир жамаатынан келген болчу. Устаз кадимкидей мындай бир көздөрү кызарып, татарып, устаз азыр мат кылам деп келип калган экен, анан көрсө жолдо мат болуп калыптыр да. Могул жерде бир суроо алып кеттир, кечиресиздер. Же ушул суроого келдик, 432. Ассаламу алейкум устаз дейт. Устаз, намазда сажда кылып жатып, буттарынын учун жерден үссө намаз бузулабы? Көп адамдарды байкадым, саждага кеткенде эки буту тең жерден үзүп коюшат. Сабак берген устазым бузулат деп айтканы, Аллах разы болсун. Ханафи мазхабта Роддул Мухтар деген китеп бар. Башы маң болуп, айланып, не кылам деген адамды колунан кармаган китеп деген сөз. 25 томдук китеп. $350. Неме дейсен? Каймак. Былтыр алдык биз. Тим эле нускасы каймак, сап-сары да. Каймакты жалагыңыз келип кетет, ошондой эле китеп бул. Шейх Ибн Абидин 1250, мындайча айтканда 13-кылымдын алымы. Ханафи мазхабты дагы бир электен өткөзүп, могул сөзгө фатва, чечим берилет, буга берилбейт деген баалуу эмгек болот. Египетте Шафи мазхабта адамдар Куран радиосун айтышкан, Ханафи мазхабка кезек келгенде ошол китептен окуп беришет. Даражасын көтөрүп койгон. Ошол китепте могу цитата келет, окуп берейин. Юфтараду вад'у асаби'ил қадам. Саждада
ошол эки буттун манжаларын жерге, жалпы бутту манжалары менен жерге тийгизип туруу фарз болот. Тийгизбей көтөрүп алса намаз кетти. Бирөөлөр айтат го, о мен Аллах бар деп. Бирөө эки бутун көтөрсө кайра намазды окуш керек болот. Фарз кетип калды. Кайра бутун коюш менен ал болбойт эми. Вала вахидатан жок дегенде бирөөсүн коюш фарз болот. Нахвал кыбла, кыблага каратып дейт. Эми мен сизге түшүндүрөйүн. Өйдөдөн ылдый түшөм. Парыздан важипке, важиптен сүннөт, сүннөттөн мустахапка түшөм азыр. Парыз эки буттун жок дегенде минимум бирөө коюш керек. Шашпаңыз, ушуну кылып чыгып кетпеңиз, бирөөнү койсо болот экен деп. Бул намаз өтпөй калып, өтүмдүү болуш үчүн бирөө коюш керек. Экөөнү коюш важип болот. Койгондон кийин жана мо буттун манжалары кыблага карап туруу сүннөт болот, мустахап болот, бир аз убакыт коюп туруу. Демек көрдүңүз, фардтан мустахапка чейин баарын камтып кеттик. Ва илля эки буттун бирөө дагы саждада жерде тийип байланышып турбаса, абада калкып учуп космонавт болуп намаз окуй турган болсо, лам тажиз өтпөй калат дейт. Ва нас ан гафилун, адамдар мындан капелетте билбей калып атышат, намазын өтпөй калганын дейт. Керлер бар, бутун көтөрүп турмап анан кайра коюп коет. Намаз өтпөй калат. Намазга чейин жакшы тырмаш керек, же катуу тырмап атса да мындай айтор чыдап туруш керек да. Намаз өтпөй калат. 433. Аслым устаз дейт, апам өтүп кетти, 1 жыл болоюн деп жатат. Тез-тезден Куран окуп турам, бирок түшүм өтө көп кирет. Мени күтүп турган болот, же мени чакырат. Балам мага сооп жеткир деген ал. Чакырган эми өлүм акыйкат да, андан коркпош керек. Баары бир күн кабырга барабыз, болгону сооп жеткир дегени. 434-сура. Ассаламу алейкум устаз, 2 суроом бар дейт. Эгерде бир адам мусулман болуп жүрүп, бирок толук мусулманчылыкты кармабай жүрсө, анан көз ачыкка барып, же Алла Тааланын парыздарын четке кагып, имандан чыгып кетсе, кийинчерээк Аллах ага хидаят берип, тооба кылып мусулман болсо, ал мурунку намаздарын, орозолорун кайтарып береби? Кайтарып берет Ханафи мазхабта. Не үчүн? Куранда аят бар, Ханафилердин далили күчтүү. Ар-риддату би мужаррад риддати тахбутул амал. Адам муртат болуп, мусулман болуп, динден чыгып туруп, кайра кире турган болсо, ошол Кудай сактасын, чыгышы менен амалдар күйүп кетет, кайра казасын окуйт. Этият болуш керек. Шафии мазхабта жок. Аларда амалдар күйүп кетүү үчүн, соогу күйүп кетүү үчүн ошол муртат бойдон кайтыш болуп өлүп кетиш керек дейт. Муртат болуп кайра иманга келсе жок дейт. Анан баардыгы шафии болуп кетпесин бул маселени угуп. Кудай сактасын. Жок, бул өтө опурталдуу маселе. Кудай муртаттыктан өзү сактасын. Экинчи, таштарында Аллах деген арабча жазуусу бар теспени тартса боло береби, зыяны тийбейт. Зыяны тийбейт болгону жанагындай колдо даарат болгону жакшыраак. Милдет эмес го, бирок жакшыраак, анткени Алла деген жазуу бар болуп атат. Жерде белден ылдый түшүп калбасын, ошол бир кошумча мустахап адептерди кармаган жакшыраак. Анан ар кандай жагдай болуп кала турган болсо, жөнөкөй эле теспени алсын, аны бийгилип коет. 435-сура. Ассаламу алейкум устаз, мен бала чагымда сүрөт тартчу элем, жакшы эле тартчумун. Ал сүрөттөрдө адамдардын, жаныбарлардын келбеттери бар. Ал сүрөттөрдү эмне кылсам шарият боюнча туура келет дейт. Эми сактап коюңуз, балдарыңызга көрсөтөсүз. Кийин эми тартпаңыз. Балалык кездеги тартылган сүрөттөр үчүн адам жооп бербейт. Туура өрттөп, күйгүзүп жок кылган жакшы. Бирок мурдагы кезден бир элес калыш керек. Балдар бир сире көрүп койсун, бирок айтыш керек, балдар эми мен убагында билбей тартып алыпмын. Монун ар жагында тоону көрдүңөр, силер ошону тарткыла деп коюш керек болот. Бир эле убакта тарбия, бир убакта эле эскертүү. Анан балалыктан эскертүү да. Өткөндө келинчегим жаңы квартирага көчүп атып, Ислам университетинде окуган биринчи китептерин жазып алыптыр. Эми аял зат эң биринчи ой эмне болот? Бирөө менен жазышпашып экен деп атат да. Туурабы? Кызганыч болот, ташкы болот. Аллага шүгүр, алардын баардыгында илим. Сарф илими. Бирок алгачкы жазган китептериндеги жазуулар өтө башкача экен да. Окуп алып кадимкидей көздөн жаштар келди. Ошол Ислам университетине жаңы тапшыргандагы нерсе калып калыптыр. Ошондой балдарыңызга могул нерсе болот, могул нерсе болбойт деп көрсөтөсүз. 436. Ассаламу алейкум дейт. Менин балдарымда жоңу дейт, чоң окшойт. Чоңу 7 жашта, кичүүсү 1 жаш, 2 уулум, 1 кыздарым, экөө дейт. Кыздарым экөө. Мен да балдарымды, кыздарымды окутсам деймин, айылда жашоо башкача, ноокаттан боломун дейт. Жаш кезинде окутса, жаттатса ташка баскандай. Аллахым менин балдарым да сиздердей аалым, эка менен каары кылса экен. Куран үйрөнгөндөр устаздарга бардым, менин балдарымды окуттуң деп. Окуттуң эмес, окутуң бир эле ты менен. Окутуңуз толугу. Кичине балдар оюн карап, ойногусу келет экен, шок болот экен. Сүрөлөрдү жаттасаң акча берем деп жатташат. Өзүмдө бар нерсени берип жатам. Максат ажыга балдарымды берсем деген тилегим бар. Сиз сурансаңыз, балдарымды алат бекен илим үйрөткөн иншалла. Жакшы иште биз ортомчу болобуз.
Дамла менен мамилебиз өтө жакшы. Дамла эл сыйлаган адамдардын бири, машалла эл насип кылган устаздардын бири. Кудай таалам дамылдаларыбыздын, жалпы устаздардын өзгөчө максат дамланын өмүрүнө береке берсин. Балдарыңызды мектепте алтынга бүтүртүп, шариятты алып келиңиз. Дамланын өмүрү узун болуп, мен тирүү болсом, иншалла өзүм эшитип барам дамлага. Дамла жон, илтимас деп. Сураныч деп. Атасы да жакшы, бирок телефондон бошобойт. Вот, атасын оңдош керек биринчи. Баланы максат дамлда алып баштан алып, атасын максат дамлдага алып баш керек. Дамылда деп, мынакасы болбой калды депчи. Шу, баладан алдын ата тарбияга бериш керек. Анан кантип болот? Мен балдарым илимдүү болушун каалаймын. Устаз жазып коюңузчу суранчы, я Аллахым өзүң жардам бериң дейт. Амин, Аллахым жардам берсин. Кыргызча жазганга аракет кылып атат. Мен неге өзбекче сүйлөп атам? Анткени бул ушу өзбек киши болуп атат. Кыргызча аракет кылып жазып атат. Түшүндүңүзбү? 437. Ассаламу алейкум дамла дейт. Аллах өмүрүңүзгө береке берсин. Үй бүлөңүз менен тынч болуңуз. Кызды же баланы 6 жашта мектепке берсе болобу, же балалыгына кыянат кылган болуп калабызбы? Жок, мен 6 жашта мектепке киргем. Эң жакшы болот. Бала эртерээк кирсе жакшы болот. Эми карап көрөсүз. Мындай күчтүүрөөк чымырдуу болсо эртерээк киргене жакшы болот. Бала билим эртелеш керек. Негизи 6 жашта кеч болуп калат. Мен кыздарымды адашпасам так айтышым кыйын, бирок 3-4 жаштан баштасам керек. Ошол алардын дагы эмелери жакшы болуптур. Акырын баштап жетти. Бала жакшы. Дайым эле окуй бербейт, бирок ошол убакыт бөлүп окутуп турса, калганында оюн менен жеңип кетет, баланын мээси күчтүү болот. Биз ойлойбуз го булар көтөрө албайт деп. Профессордун жөндөмү балдарда болот. Далил, ата-эне болгондор билет, керели кечке ойнотуп чарчап каласың, балдар чарчаган жок, үйгө келип да ойной берет. Үйгө келип дагы сенден ойноймун дейт да. Ушундай күч дараметти Алла таала балага берет. Канчалык эртерээк, бирок туура метод менен окутса, ошончолук жакшы бет болот. 438. Бул жерде 442-ни окуп коюнчу, өтө зарыл экен. Анан кайтып келем. Уруксат бересиздерби? Секиребиз бираз. Мен чет жерде эмгектенем дейт. Карызым бар. Төлөп бүтсөм эле үйлөнөм, кетем Кыргызстанга дегендердин катарындамын дейт. Карызы барлар садака фитир ай сайын айлык алганда береби дейт. Бериш милдеттүү эмес. Кененирээк түшүндүрүп бериңизчи. Мен бул жактагы майда иштер бар, аларга акча котором. Могул өтө зарыл суроо экен. Мисалы дейт, чогуу жашагандарга тамак алып, шампунь, самын, сооп болот деп мечтибизге теспелерди, ушуга окшогондорду төлөп коем. Бирөөгө күйгөнүңүз жакшы, бирок жалгыз карт бойдок айланып кетпеңиз. Адам өзүн ойлош менен бирөөгө сооп кылыш керек. Ниети окшойт. Түз болсо карызы бар адам ушуларды жасаса болобу? Жок. Эми сиздин ниетиңиз түз болгон менен карыз берген адам аны түшүнбөйт да. Не болду сен ниетиң түз аке десеңиз түшүнбөйт да ал. Ошон үчүн эртерээк карыздан кутулуш керек. Кээде жардамга деп интернеттен көрүп калсам, аларга деле акча которо берем, такташ керек. Кээде жалганчылар чыгып калат. 2000, 5000 сурагандарга ойлонбой берип салам. Ошон үчүн үйлөнө албай атасыз сиз. Ойлонбой бере берсеңиз. Анан ала албай калсам кечип салам. Же баарын карызды бүтүп жасаш керекпи? Карызды бүтүп жасаш керек. Жашым 28-де, мына өтүп баратыпсыз өзүңүз. 30га аз эле калыптырсыз. 30га чыкканда кийин эркек тандап баштайт. Дүйнөнүн мисс красавицасын алып келсе деле кемчилигин таба берет ал. Чын 30дан ары. Үйдүн улусун баары үйлөн дейт. Бирок кыз жок. Ата-энем мени үйлөйм деп калыңын 300 000 сурап сынып калышкан дейт. Мен да акчаны чогултуп, ошол сурагандардын оозун жапкыдай кылып, колуктумду татыкталгым келет. Жок, ниет тантпеңиз. Акча менен оозун жаап коем деген туура эмес ал. Ошол жерде ниет бузулат. Мен эмне кылышым керек? Сиздин кеңешиңизди угуп туура жол отушум керек. 4 сап ыр жаздым, атайын сиз үчүн угуңуз эми. Карыздан өтө сак жүргүн, алыш бериште так жүргүн. Майдалап акча чачпастан үйлөнүп өмүр ак сүргүн. Үйлөнсүн, ак никеде адал өмүр сүрсүн, туурабы? Муну белгилейбиз, артка кайтабыз. 439 суроо. Ассаламу алейкум устаз. Сизге жана үй бүлөңүзгө ден соолук каалайм. Менин суроом төмөнкүчө. 3 балам бар. Балдарымды көп тилди жана Куранды үйрөткөн мектептерге окуткум келет. Кайсыл мектептерди сунуш кыласыз? Мен эмки жылы келейин, келип калсам, анан Кудайым буйрса, кененирээк бир териштирип берейин. Азыр билбейт экен. Билгендерден сураңыздар. Түшүнүктүүбү? Анан бул нерсе реклама болуп кетет да тууган. Андай биз илимде андайга жол берилбейт. Бул суроону сураганыңыз жакшы, бирок жекече жооп берсем дагы жакшыраак болушу мүмкүн. Тактайлы бул маселени. Устаз, балдар тил үйрөнүүдө ошондой мектептерде жакшы үйрөнөбү же курстарданбы дейт. Бул жакшы суроо. Бала мектепке барганда 2-3гө чейин болсо, кошумча курсту кое туруш керек болот. Мектепте окуп келгенден чарчап калат, бир аз эс алдырып туруп, эртең сабагына даярдаш керек. Анан аптада 2 күн эс алуу болсо, ошол 2 күндө кошумча курсту бериш керек. Окуу күндө баланы башында көп кыйнабастан ошентип окутуп турган жакшы эс алдырып, бала чарчап калбасын. Ошол 2 күндө окутуш керек.
Андан кийин жайкы каникулдарда көп курстарды окутуш керек. Мен келген сайын кыздарымды кошумча тилди бекемдетип үйрөтүүгө аракет кылам. Быйыл гана бир аз ошол маселеде кечеңдеп калдык. Кийинки мен чоң балдарымды окутуу үчүн кичинекей 2 жашар баламды садикке берип иштесем болобу, акча жагынан камсыз кылуу үчүн дейт. Менин жолдошум динден алысыраак, балдардын окуусуга анча деле көңүл бура бербейт дейт. Жок, күйөөңүз иштесин, сиз балдарыңызды багыңыз. Сиз таштап кетсеңиз 2 жаштагы бала садикте убал болот го дейм. Өтө зарыл маселе болбосо бала ал жерден өзү эне карап, үйрөтүп, кичине 2 жашта жашыраак болуп калат. Жок деген 3-4-5 жашка чейин эне үйдөн караганы жакшыраак. Мээрим төгүп, карап 2 жашка убал деме. Күйөөңүз иштесин. Динден алыспы, жакынбы, эркек адам болгондо сизди милдетин алган, ал эртерээк сизди багыш керек. 440 суроо. Устаз, корейский кремдерди колдонсок болобу? Биз курамына эмне кошулганын түшүнбөйбүз да жазууларын. Түшүнбөсөңүз Google Шейхтен сурасаңыз которуп берет, тартып койсоңуз. Google Шейх бир канча тилди билет эмеспи? Тартасыз, перевод деген бар, которуп translation деп. Ошол жерден чыгат, анан кыргызча бакытып же орусча чыгарып коет. 441 же ошо саткандардан сураш керек. 441 менен токтолобуз туугандар. Азыр жандуу суроолорго кезек беребиз иншалла. Жандуу суроолорду берип калган. Эме барбы кагазда? Мен кагазды бүтүрөм андан кийин. Ассаламу алейкум. Таксыр дейт. Аллахым өмүрүңүзгө, устаз дептир, таксыр дей берели. Аллахым өмүрүңүзгө, үй бүлөңүзгө, илимиңизге береке берсин. Биз сизди жакшы көрөбүз, биз да сизди жакшы көрөбүз Аллах үчүн. Куптанды, анткени ушул сабактар сиздер бактылуусуздар да, эски Борбордук мешиттеги адамдар ушул жерде. Быйылкы жыл эсебинде Аллага шүгүр, мактанбай туралы, мактоо Аллага татыктуу. Бул Алланын бергени дейли, топугу. Бул жерде сабак каза кеткен жок. Келгенден бери бир күн да каза кеткен жок. Ооруп операция гана күнү диги Чубак устаздын академиясында анда дагы айла жок. Бир күн каза кетти. Марал ФМде бир күн сабак калып калды. Өткөндө диги көлгө барганда диякта ал жерде жалпы жонунан 2 сабак калды. Бир операция, бир атама барып кечигип калдым. Бирок бул жерде сабак каза кете элек. Иншалла быйылкы жыл эсеп менен сабак байгандай калып кетпесин деген сөз. Сиз бактылуусуз. Айтайын дегеним, жакшы көргөнүм мына ушул иш менен тастыкталат да. Болбосо айта бериши мүмкүн да. I love you депчи. Сөз менен тастыкташ керек. Сүйүү сөз менен болуш керек. Сизди айтып аткан жокмун, эми жанагыларды айтып атам да. Куфтандан кийин сиз менен жолуксам болобу? 1-2 суроом бар эле. Кашыңызда туруп суроомо жооп алсам дейм. Кол жазмам начар болгон үчүн кечирим сурайм. Өтө сонун мына токтобой шырылдап окудук. Негизи туугандар ушул жерден чечкенге аракет кылыңыздар. Эми оң калыс болсо жакшы эле, оң бурчка бөлүп койгоңлар. Сен бияка бар, сен бияка, сен бияка тур депчи. Шарт оно маселени бүтүрсө жакшы болот эле. Бир калыс бар экен тилекке каршы. Эми көп молдолор бар го албетте. Анан азыркы күнү кичине балдарыбыз кичине оорубат деле, жакшы карашыбыз керек. Мейлем сиздин ындырыңызды өчүрбөйүн, жолугайын, бирок калганыңыздар ушул жерден сурап берип калсаңыздар жакшы болот. Өтө уяттуу суроо, талак маселеси болсо башка маселе. Мен сиз куфтанды окуп эле чыгабыз, күтүп туруңуз. Мен үй бүлөм менен жашайм, ата-энем менен чогуу. Мен улуу байкем жана эжем. Байкем үйлөнгөн, кыздуу болгон. Эжем ажырашып кеткен. Кызым менен чогуу бизде жашайт. Атам менен байкем эжемди жемелеп басынта беришет. Анысы аз келгенсип, апамды дагы ыйлатып, нервин жеп турушат. Ушул ызуу чуудан тажадым. Апам менен эжемди кызым менен чогуу алып квартирага чыгып кетсемби деп ойлоп жатам. Ушултура эмне кылсам болот? Жок, иштеңизде агаңызды четке тартып, кеңешип кескен бармак оорубайт. Сүйлөшүп эжеңиздерди жакшы бир үй алып бериңиздер. Эжеңиз үйлүү болгондо, Альфонс джентльмендер чыга баштайт. Мен түшүндүңүзбү сөздү? Үйлүү болгондор баардыгы көз артып баштайт. Ал 4-5 баласына деле карабайт азыр. Альфонстурга койгон. Ошон үчүн кеңешип туруп бир үйгө чыгарыңыз эжеңизди. Апаңыз алып чыккан болбойт. Апаңыздын урушу эжеңиз болгондон чыгып атат. Апа байкуш түшүнүп турса эжени коштойт, атаңыз урушат, ошентип уруш ырбап атат. Агаңыз менен кеңешип бир ижарага жакшы чыгарыңыз шарты менен. Анан эжеңиз жашап туруп, Кудайым берсе өз түгөйүн тапсын, анан ошо менен баардык маселе чечилет. Апаңызды алып чыкпаңыз. Апаңызды алып чыксаңыз, атаңызды ренжитип койгон болосуз. Ата-апалар уруша берет, бирок бирисиз тура албайт алар. Аксакалдар кемпиринин колунан чай ичмейинче эч качан курсагы тойбойт да. Сөзсүз сүйлөшүп отуруп, өзлөрүнүн темалары бар сүйлөшкөн. Ассаламу алейкум дейт, устаз, менде мындай суроо бар эле. Канткенде баардык мусулмандар намаз окуп калат, эмне кылышыбыз керек? Куранда Аллах таалам айтат, Аллах кааласа баардык ыйман келтирмек дейт. Аллах кааласа дегени мажбурлап, бирок Аллах тааланы каалабайт. Мойнунан жетелеген ууга жарабайт дейт. Аллах таалага мажбур түрдө ыймандын кереги жок. Аллах өзү негизи эле эч нерсеге муктаж эмес. Бирок бизден эмнени талап кылган?
ыктыярдуу түрдө ыйманды талап кылган. Бул суноо. Биз бардыгын намаз окуп бактылуу болсун каалайбыз. Бирок сиз каалаганы менен ал каалабай атса, маселе ошондо чыгат. Бүгүнкү сабакта жаман сөздөр ооздан чыкпасын, негизи эле сабакта молда адамдан чыкпаш керек. Бирөөнү отко айдасаң бокко качат деген сөз бар. Бирок Алла Таала ушунча далилди тургузуп, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям өзүн жөнөтүп, бир тууганынын ичинен билген адам жөнөтсө, намаз эмес, ыймандан жүз буруп качып атат. Демек ал адам тозокко татыктуу. Биз бирок билбейбиз да ким тозокко түшөт, ким кандай болот. Колдон келишинче намазга чакырабыз, анан жүз бура турган болсо, ал өзүнүн иши. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, мына жума күнү окулат, "Фала тазхаб нафсака алейхим хасарат", сен чакыр, билдетиңди өтө, жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтар, натыйжаны мага ташта. Чакыргандан кийин ыйманга жооп бербей жатса, ан үчүн кабыргаңды кайыштырып кыжалат болбо. Ал жагы Кудайдын иши дейт. Биз колдогон нерсени аткарабыз, ал жагын ал өзү жооп берет анан. Ассаламу алейкум устаз, менин суроом даарат жөнүндө. Дааратты канча убакыт сайын жаңылаш керек? Дааратыңызды сактай берсеңиз 24/7 жүрө бересиз. Жүрө бересиз. Ушинтип даарат сактаган олия болсоңуз деле. А бирок ар бир намаз үчүн дааратты жаңылоо парыз эмес, милдет. Важип эмес, сүннөт эмес, мустахаб болот. Таждидул вуду мустахаб жакшамал болот. Анткени жаңылап турган. Даарат бузулбаса кете берет бир тууган. Жанагы суроо берип атпайбы кече Марал ФМде да. 6 айдан бери күйөөм Россияга кетип калды, никебиз муздап калбайбы деп. Даарат бузулбаса эле муздап калбайт, никеге талак берилбесе эле муздап калбайт. Бул нике менен даарат ушундай күчтүү нерселер. Түшүнүңүз да. Ушул кылганым туура элеби же 3-4 саатта жаңылаш шарт, Аллах сизден ыраазы болсун. Кыйналып кетпесеңиз өзүңүздү кыйнабай даарат болгон жакшы. Даарат сакташ керек экенде кыйналып кабак кашты салып намаз окугандан көрө кенен барып дааратты бузуп даарат жаңылап окуган жакшы. Түшүнүктүүбү? Шариятта келет го, намаздын убагы бар болсо, жамааттан кечигип калбасаңыз эле, тамак турса, нафсун татуқу, нафсиге жаккан тамак 5 бармак турса элестетиңиз. Анда ал учурда 5 бармакты жеп, намаз макруу болбосо, тыныч, көңүл ток намаз окуган жакшы дейт. Даарат кыстабаса, көңүл ток окуган жакшы. Ассаламу алейкум устаз, сиздин китебиңизди окуп чыктым. Кичинекей болгону менен өзүнө көп пайдалуулукту камтыган китеп экен. Устаз, ушундай пайдалуу илимиңизди мусулман элине арнап жашай бериңиз дейт. Бир катардагы жөнөкөй адамбыз да бир тууган. Сиз бар үчүн биз жүрөбүз да. Сиздер жакшысыздар негизи. Келип ушинтип угуп берип атасыздар. Эч ким келбей койсо кимге ушинтип сүйлөйт эле жанатан бери. Бирде күлүп, бирде ыйлап элестет. Эми актер турбайбы дейт да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде сизге маселе, сизде. Тууганым, Аллах ыраазы болсун. Сиз жакшысыз. Биздин элибиз жакшы. Өткөндө таластан бир эжеге чалып калды. Анан номерди тапкан окшойт да. Чалып калды, ушундай болуп атат дейт. Анан угуп бүтүп, карындашым окшойсуң, жашың, менден жаш окшойт. Карындашым, эми биз биринчиден мусулманбыз, анан экинчиден талас эли деген кыйын болот. Биз бөлүнбөйбүз го, бардыгы кыйын. Сен эми коем, антпейм, анткени уят болот. Сен барып эми кайнатаңа кызмат кылып эле жаша. Күйөөсү военный экен байкуш. Баткенге барып келип турат, сен коем, антпе. Күйөөңдү да кыжалат кылба, кайнатаңды да сыйла. Десем, ошол кыз тилоктуу, ошол кыз. Тилоктуу, макул деди. Кечеде эфирден бири ошентти эле, кой дедим, карындашым, биздин кыздар эстүү болот. Сен эми кайтып барып жаша десем, макул деди да. Биздин эл уникалдуу эл болот. Бул бөлүнүш эмес бул. Биздин эл уникалдуу. Тез учурда ушундай даражага жетти. Өзбекстан суктанат. Бул бөлүнүү эмес, Казакстан суктанат. Орто Азия суктанат. Эми ошол суктанып аткан жакшы нерсени эртең ошол колубуздан учуруп албаш керек болуп атат да, туугандар. Ошон үчүн сизге рахмат дейт элем. Сизге рахмат. Биздин элибиз бар, ошон үчүн молдолор бар иншалла. Устаз, ушул китепке кол тамгаңызды автограф коюп бересизби? Төрөбаев Даниэлден дейт. Садаган кетейин таксырым. Садагаңыз кетейин сиздин. Апалардын сөздөрүндө көп береке бар да, каралдың кетейин, садаган кетейин, көкүрөк күчүгүң дейт го. Кечирип коесуздар. Даниэл мырзага, Даниэл пайгамбардын аты болот. Мурдагы пайгамбарлардын ичинде Армия, анан Даниэл деген пайгамбарлар келген. Бир тууганыбыз өзгөчө кылып турду, окуп берейин. Устаз, мага бир насаат, жана колуңузду коюп бере аласызбы дейт. Насаат. Жаштык кетет, илим калат. Напсисин тыйган бейишке барат. Жеңил ойлуу кейишке калат. Илим окуп аны тарат да. Иншалла. Кудай таалам ушул эменин эмесине берекесин берсин. Тураңыздар. Суроо. Ассаламу алейкум дейт. Биз Россия аймагында намаз окуган аракет кылабыз. Кээде менттерге түшүп, алардын отделениясына барып 4,5 саат, 5 саат кармалабыз. Анан мен жана күнү кармалып калып дааратканада уруксат сурап, ичиндеги сууну кетирип, бетине жаап, ошол жерде асыр намазын окудум.
Аллахым өзі кечирсин, ошолордун алдында намаз окууга чындыгында корктум, намазым кабыл болобу, сизден Аллах ыраазы болсун. Эми ал учурда зарылчылык кабыл болот, нажас тийип турбаган болсо болду, бирок кийинкилерин Аллах сактаган болсун. Кийинкилеринде Аллах жакшылык берген болсун. Ошол учурдагы намаз бул зарылчылык болгон себептен кабыл кылынат. Китептерди ала бериңиздер, азыр имам келсе шашып калабыз. Ассаламу алейкум устаз, мен 22 жаштагы сизге суроо берген баламын. Атайын сизге жолугайын деп алыстан келдим. Жолугуп дуаңызды беришиңизди суранат элем дейт. Макул таксырым, алыстан келсеңиз макул. Бүгүн Алла насип кылып Кыргызстан Ислам университетинин дипломун алдым. Машаалла. Алхамдулилла, мага насаат жана дуа бериңизчи суранычы. Сиз илимдин ачкычын алыпсыз. Илимди толук алып бүткөн жоксуз, илимдин ачкычын алыпсыз. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, сиз дагы улап окуңуз. Анткени элибиз дагы да чоң кемеңгер аалымдарга муктаж. Эртең ушундай оор маселелер келет, оор маселелерди тереңинен чечип бере турган аалымдарга муктажбыз. Сизге насаат терең улантыңыз. Ассаламу алейкум устаз, кызганыч тууралуу кенен кесир айтып бере аласызбы? Өткөндө бирөө суранды. Ушул жылы Египетке кеткенге чейин Хурлайын туурасында айтып бериңизчи. Анткени мен ачык айтайын, духум жок, бир эле аялым менен жашайм. Жок дегенде Хурлайын менен кичине жооткутуп коюңузчу мени дейт. Ошол жерге келгенде кызганыч боюнча айтып берем иншалла. Ассаламу алейкум дейт. Жашым 17-де студентмин, 5 убак намаз окуйм, бирок багымдат намазын көп калтырып жатам. Motivation дейт. Мотивация деген сөз. Мотивation берип коюңузчу. Жана менин досторум алар 5 убак окушпайт дейт. Эми сиз мотивацияны таксырым биз күлүп атабыз го. Намаз окуу үчүн мотивация керек эмес. Намаз окуу үчүн эртең чыгып, кабырларда турган адамдарды бир зиярат кылып келишиңиз керек. Geçimde düzelt birden balam alıp gel dediniz de. Ошону алып келдим эле. Келинчегим тамам болду. Ооба. Сизди мен алып келиңиз деп өдүм беле кечээ Марал FM-ден, Азыр деги куфтанды окуп чогуу чыгалы, кандай дейсиз? Маша. Кандай маселеде айттым беле алып келиңиз деп? Бул эме боюнча ошол 3-4 пара Куран жаттаган. Маша. Анан ушул учурда негедир ыйман алыстап ушун нерселерин бираз. Түшүндүм. Ошондо атасы алып келсе деп өдүм беле. Машалла, уулуңуз эми кайтат, Кудайым буйрса. Азыр кечиресиз, ушуну бүтүрүп коеюн. Сиз таксырым эми намаз үчүн устаздар канча мотивация айтты. Сиз эми кабырды бир зиярат кылып келиңиз. Кээде биз Аллах Таала тозокту эмне үчүн жаратты угандар? Мен сабакта айтпайм, бирок тозоктун жаратылган хикматы бар да. Адам күнөөдөн бир аз сактаныш керек да. Ана баары эле мактай берсе, сеники туура дей берсе, адам кабырды унутуп калат экен. Кабырды көбүрөөк эстегенде адам намазды калтырбай турган окуп калат. Адам намазды өзү үчүн окуйт угандар. Аны үчүн бирөө мындай түркү бериш шарт эмес. Аалымдардын өтүп кеткени, адамдардын өтүп кеткени болду, ошол бизге сабак болуш керек. Кабырды бир айланып чыксаңыз, тууганым, жакшы болот. Намазга барып келели деп чакырсам гана барышат, көп учурда чоң дааратым жок деп коюшат, гусулду айтып атат. Намаз башта десем, ооба баштайм, буюрса ниет бар деп коет. Мен кандай гана туура дават берсем болот аларга? Ошол кабырды барып бир Куран окуп келели деп айтышыңыз керек. Ошол ойлойм эң чоң сабак болот азыр. Ассаламу алейкум устаз, автобустун ичинде эркектер, аялдар бири-бирине өтө жакын туруп калганда күнөө болбойбу деп кыжалатпыз дейт. Бара-бара бул маселе чечилет. Мисалы Египетте толду орундар отурду, болду, ошол маселе коюлат. Анан биякта деле барып ошого барыш керек. Бир аз акчага жуткунган менен ошол эле биздин эжебиз, карындашыбыз тийип калыш коркунучу бар. Эми кээде унаага, таксиге анык акчасы жетпеши мүмкүн. Барып бул ынсап маселеси. Ошол толтургандар деле ынсап менен толгондон кийин өтө тийишип калбаганда айдаса болот да, туурабы? Ошол каттамды ошол жактагылар чечиш керек. Ханафи мазхабта важип амал жок, бул Аллах Тааланын каалоосу, атайын. Бул умур тааббуди дейт, акылга сыйбайт. Акылга сыйбастан ошондой кылып койгон. Парздан кийин сүннөткө секиргени, адам таараттан кийин намазга секириш керек. Таарат менен намаздын ортосунда башка эч кандай ортомчу жок. Таарат алдыңбы, дароо намазга тур деген белги. Ортодо важип болгондо дагы ушултоо чыгып калмак да. Иретин эмнени? Таараттын иретинби же өкүмүнбү? Мындай тууган. Ирет менен айтып бериңизчи дейт.
Шариатта ал-хукму таклифи, бул усулу фиғли менен сурап атасыз. Шариатта Кудай жүктөгөн өкүм бар. Түшүнүңүздөрбү схема? Кудай жүктөгөн өкүм экиге бөлүнөт. Кылыш керек, кылбаш керек. Кылыш керек 4 болот, кылбаш керек 4 болот. Кылсаң да болот, кылбасаң болот деген бирөө бар, ошо менен 9 болот. Кылыш керек деген жогорку парзданылды ичебиз, парз милдеттүү түрдө кыңк дебей аткарыш керек, болбосо күнөөкөр болосуң. Парз жок, милдеттен бир тепкич ылдый түшкөн, далил жагынан гана алсыздык болуп атат, болбосо парз болуш керек эле. Бул важип болот. Андайын пайгамбарыбыз салам такай аткарган, бекемделген сүннөт болот. Кээде аткарган, кээде аткарган. Бул суннат заваид болот. Дүйнөлүк ишке тиешелүү нерселер бар, кийимде, басып турганда, тамак ашта. Ал мустахаб болот, төртөө кетти. Милдеттүү түрдө аткарылбаш керек, ташташ керек. Милдеттүү түрдө далили күчтүү болуп таштап, билип туруп чанса капыр боло турган нерсе бул арам болот. Арамдан бир тепкич ылдый түшүп, жок, муну кайтарсаң капыр болбойсуң, бирок чоң күнөөкөр болосуң. Анткени мунун далили биринчиден бир тепкич ылдый. Макру тахриман болот. Арамга жакын макру. Анан кээ бир учурда зарылчылык себептен кылынат, бирок кичине жемеге калышы мүмкүн. Бул макрух танзихан болот. Кээде ушуну кылбаганың жакшыраак кылып коюпсуң, экинчи кайталаба, бул хилафул аула, мустахабтын барабарындагы кылбаганың жакшы деген болот. Өтө эле уктай бербе деген сөз. Төртөө кетти. Ортодо мубах, кылсаң да болот, кылбасаң да болот. Мисалы уйкуну 7 саат кылсаңыз да болот, 8 саат кылсаңыз да болот. Бирок ошол уйку мубах же бияка кирет. Эгер укташта максат багымдатка уктабай каза кылбай турайын десеңиз, мубах ниет менен савапка айланат. Жок, мен уктап алайынчы, багымдат каза болсо деле мейли. Главный негиз менен уктап алайын десе, мубах күнөөгө кирип арам болуп калат. Бозо ичсе тезирээк чыгып жок болот экен деген ошо бозо ичирсе болот. Башка дарылар бар го дейм. Ичип көрдүк, иче элекпи? Жок, бандай ичине чегелерин чыгып калат, аны айырыш болот. Бозо ичсе сыртына чыгып. Аны ким айтат, бозо ичсе дароо эметет дегенде? Немелер эжелер. Дарыны көрсүн туган. Бозо эми көп убакыт азыр арам болуп калды дагы, мас болуп атат, адал дарыларды көрсүн. Түшүнүктүүбү? Анан чындап эле адал дарылардан такыр болбосо сиз үчүн бул. Болбосо жашаң дейт, свежий. Ачып, кычып кетелегин көрсүн. Бирок бул кийин такыр болбосо. Су чечек болгондо ошондо кымыз алып берген багач. Кымыз ачканда кымыз ошо денени Кымыз кетирет. Альтернатива бар экен. Айбек таксыр деп аркаңызда сулуу чумак киши турбайбы? Ошол киши каркырадан өтө чоң адам ичкен кымыздан алып келген, бирок сизге гана уруксат. Башкалар барып албагыла Айбекенен. Ошондон алып кетиңиз, жеңеме шипа берсин. Азыр эле сабак ичип келдим. Сонун экен. Суроо бар? Туугандар берип калбайсыздарбы? Вакыф дегенби? Вакыф деген адамдын мүлкүнөн Аллахтын мүлкүнө түбөлүк өткөзүү, ушул вакыф болот. Китеп аслисинде кыймылдуу мүлк, буга вакыф болбойт болчу. Анткени кыймылдап отуруп колдон колго уруп жок болуп кетет. Бирок кийин илим камтылган себептен зарылчылык үчүн кыймылдуу мүлктөрдүн өзүн дагы вакыфка койсо болот, зарылчылык үчүн деп койгон. Ушу китепти алып келип койсоңуз, бүгүнкү күндө собун ала бересиз, качан тытылып жок болгонго чейин. Мечиттеген алып кетип калсабы? Болбойт. Болбойт, алып кеткенге болбойт. Ал мечиттин ичинде окулуп сакталыш керек. Сырттан сатып алыш керек. Вакыф деген токтотуу деген сөз, тургузуу деген сөз. Мечиттин ичине Кудайдын мүлкүнө тапшыруу, жайгаштыруу деген сөз. Бир суроо туугандар акыркы. Кеч, азыр, Чоңсас менен эң биринчи таанышкан күнүңүз, анан акыркы күнүңүздөн бир аз билдиресиз. Эң алгачкы таанышкан ушул эски Борбордук мечитте болгон. Кадамжайлык досум Хабибулла экөөбүз мечитке кирип келатканда, анда бул жерде тандыр самсаканалар бар эле. Устаз башкача топусун кийип, чоң ачкысын кийип, чепкенин кийип, могу Чубакстардын чепкени билесизби? Башка ошошон чепкенин кийип, ушундай сонун бир адвокат киши бар эле, ошого жооп берип отуруптур. Көзү эле көрүп эле көз ушул кишиде илим бар деп күтүп туруп, анан устаздын фатосын күтүп туруп, коомат деп адамдар намазга чыкканда устаз сизден илим алсак болобу деп кайрылганыбыз биринчи. Эң акыркы Египетте устаз кайтыш болуудан канча күнүн айта албайм, бирок устаз кайтыш болуудан алдын мен сизге китеп жөнөтөйүн, Ханафи мазхабта китеп чыкты. Анан сиз ооруп атыпсыз, Кыстыл Хинд деген бар. Ошону мен апама бергем, апам сизге алып барып берет. Анда иним келе элек болчу. Ошол акыркы сүйлөшүү болгон.